Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Мээримдүү ырайымдуу Алла Таалага чексиз мактоону айтуу менен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө салам салаваттарды айтуу менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүнкү эфир пайгамбарыбыздын мураскору болгон, кыргыз элинин сыймыгы болгон, жалпы эле мусулман элинин сыймыгы болгон Раматылык Чубак ажы Жалилов устазыбыздын эскерүү кечеси болмокчу. Бүгүнкү эфирдин коноктору устазыбыздын шакирттери Тургуналы устаз, Тариел устаз, Белек устаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Анан устазыбызды Кудай Таала өз рахматына алып, кыяматта бейиштеги даражаларын бийик кылган болсун. Анан силерге дагы ыраазычылык билдиребиз, бизди чакырып, устазды эскерип койгонуңарга Кудай Таала дайыма ишиңерге ийгиликтерди жараткан болсун. Биз үчүн устаз өткөндөн кийин аябай оор күн болду. Анткени устаз дайыма биздин жашообузда кеңеше турган, багыт бере турган киши болчу. Устаз өткөндөн кийин акыйкатта биз өтө кыйын абалда калдык. Багыт сурай турган киши жок, кеңеше турган киши жок, сабак берүүдө, ишибизди улантууда аябай эле кыйын күн болду десек болот. Бирок Кудай Тааланын тагдыры экен, ага баш ийбегенге эч кандай аргабыз жок. Баарыбыз моюн сундук. Кудай Таала устазыбызды өз рахматына алган болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима алламтана. Роббана зидна илман нафи'ан карим. Биринчиден ушундай Чубак устазга шакирт болгон биз үчүн чоң сыймык. Өзгөчө ошол устаз жаңы келип Кыргызстанга ишмердүүлүгүн баштаган кезде окуп калгандыгыбыз. Андан тышкары устаздын аз жашагандыгы менен саз жашады. Жанагы сиздин сурооңузга ылайык биз үчүн кандай өттү десе, бул кыргыз эли, жалпы эле үммөттүн баары эле сезип турат, устаздын жоктугу сезилип аткандыгы. Ошол катары эле бизге деле оор болгон. 2 жылдын аралыгында жана Тария шейх да айтып кетти, бул жакта да Тургуналы шейх да эскерип айтса керек. Биз үчүн баягы кантип бул жактагы иш алып кетебиз, эмне кылабыз, андан кийинки устаздын калган шакирттери, анан устаздын баягы кийинки кыла турган иштери, ошол көп нерселерде бизге оор болду да. Жалпы мусулмандарга кандай эле оор болсо, биз үчүн деле ошондой оор болду деп эсептейбиз. Жараткан Аллах Таалага мактоолорду пайгамбар Мустафа Хабиб саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айткандан кийин алгач ушундай бир эфирди уюштуруп аткан силерге да чоң рахмат, Аллах Таала ыраазы болсун. Эми бул атайын устазды эскерүү кечеси болуп атат. Аллах Таала кишини рахматын алсын, жаткан жерин бейиш бакчаларынан бир бакча кылсын. Иншалла үмүт кылабыз, устаз ошондой бир акыретте кең бир жогорку орунга татыктуу жашап өттү. Динди кандай туура жолдо көрсөтүлгөн болсо ошондой карманып, элге да акыйкатты айтып жеткирип өтүп кетти. Балким акыйкаттын жарчысы болду, акыйкатты айтууда бир мисал катары айтылып кала турган бир киши болду. Бул 2 жыл эл катары бизде дагы аябай бир түйшүктүү, салмактуу, оор күндөр болду. Киши устаз деген бир чоң макамга жетишти эле жашоонда. Устаз деген бул адамга өмүрүндө, жашоосунда ар кайсы багытында жол көрсөтүп, кеңешин айтып турган киши экен да. Ал кишинин жоктугу аябай эле бир оорду оңкулдап, катуу билинди. Биз эле эмес, кыргыз элине аябай эле бир оорду билинип калды. Себеби устаз Кыргызстанга окууну бүтүп келгенден кийин жалпы жонунан 12 жыл эмгек кылыптыр. Ушул элдин диний сабаттуулугун жоюуда, динди жеткирүүдө, акыйкатты жайылтууда. Анын ичинен 4 жылы алгачкы жылдар болуп, элге жаңы көнүшүп, жайгашып отурукташкандыгына, андан кийин 8 жыл аябай активдүү мээнет кылыптыр, эмгек кылыптыр.
ушул 8 жылда устаз Кудай таалам өмүрүнө дагы ишине дагы береке берип, аябай көп эмгектерди жасап кетиптир. Бул баарыбызга өткөндөн кийин аябай эле катуу билинди. Алла разы болсун устаздар. Убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн. Алгачкы эле сурообуз, Чуба устаз менен алгачкы жолу кантип таанышып калдыңыздар эле? Устаз менен таанышууда ар бир өзүнүн окуучуларынын тарыхы болсо керек. Бирок мен кыскача айта турган болсом, баарыбызга белгилүү болгондой, устаз 2008 жылы Меккеден окуусун бүтүрүп келген. Анан ал жактан окуусун бүтүрүп келип эле Кыргызстан Ислам университетинде эмгектенип калган, ошол жерде дароо эле. Анан аны менен кошо муфтиятта дагы фатва бөлүмүндө иштер эле. Анан устазды мен биринчи жолу тааныганы, биринчи жолу көргөнүм мечитте болгон, Борбордук мечитте. Ороз айы болчу. Азыркы эски мечит. Эски мечитте. Ороз айында ошол акыркы баягы күндөрү болчу, кадыр түнгүн ошол жерде маселе айткан. Анан ошол жерден мен биринчи мечиттин сыртынан уккамындагы маселелерин, анан ким болду экен деп аябай суктанып мечиттин ичине киргенмин кийин. Анткени ошол убакытка чейин мен эч кимден андай маселе укпаганмын. Анан устазды биринчи жолу ошол жерден көргөнмүн, ошол жерден тааныганмын. Анан кийин устаз менен мындай бир жолуккан учурда биринчи эле таанышып кетпедик. Сабактарына көп келчүбүз. Баягы айтып кеткендей окуу жайда иштечү. Анан ошол жерге программасына коюлган сабактар менен дагы алектенип, андан сырткары кошумча да сабак берчү. Анан биз устаз менен баягы алгачкы жолу эле таанышкан жокпуз, сабактарына келип олтуруп жакындан таанышып калганбыз да. Ошондо кошумча сабактарына катышып олтуруп жакындан тааныштык десек болот. Машалла. Жараткан ошону насип кылган экен. Ооба, алхамдулилла. Устазыбыз Аллах таала мээримин алсын. Имам Абу Ханифа рахималлахнын ушундай айткан сөзү бар да. Лаула санатани лахалакан ну'ман деп. Имам Абу Ханифа рахималлах өзүнүн Жафар ас-Садик устазына 2 жыл окуган экен да. Анан кийин ушинтип айткан экен. Эгер ошондогу 2 жыл болбогондо, азыр Абу Ханифа болмогон меселе, жок болмогон меселе деп. Ошол сыяктуу биз дагы ошол кезде устазда окуп калбаганда, балким биз дагы мынтип аз болсо дагы элге кызмат кылып, кичине бир сабак берип калуу нерсе болбой калса керек деп ойлойт элем да. Алгач устаз менен таанышып калуу, биз ошол жалпы эле чогуу эле таанышканбыз негизи. Студенттер чогуу жүргөнбүз, ошол кезде чогуу окуганбыз. Мен өзүм устазды менен таанышып калганым, мындай кыскача Кыргызстан Ислам университетинде окуйбуз. Күнүгө анан могу Чүйгө көчөсүнө түшүп, анан маршрутка менен үйгө кетебиз. Анан ошол көчөдө кетип атканда ушу устазды бир жолу көргөнмүн да. Кийингени башкача, баягы кыргыз чапандары бар, мындай өтө узун эмес. Анан могу асынган сумкасы бар. Сумкасы да кыргызча, анын ичи толо китеп. Анан башында такыя кийген, анан такыясын баягы учу, бир аз мындай учу бар такыялар да. Башкача да, мындай көргөн эмессиң. Анан демеден чыгат, муфтияттан жумуштан чыгат дагы, ошо көчөгө баягы маршрутка түшкөнгө чейин мындай эки жакты карабайт. Анан жерди карап эле кете берет да. Ошентип бир жолу көрдүм, 2 жолу көрдүм, устаз ошол жактан постоянно кетет. Анан биз дагы туңгучтай жашачык 166 маршрутка түшкөндө устаз ошол маршрутка түшөт. Көрсө ал устаздын жогору жакта жашачык, ошол барып анан пересадка кылып кетчү экен да. Анан кийин исламскийге келгенде анан устаздын кошумча сабагына катышып калдык да. Ошол устаздын сабак берерин билип, анан кийин устаздын сабагына катыштык. Анан ошол жерде биз мурдагы таппаган нерселерди көрдүк. Устаздын баягы сабак берүү методу, доска менен иштегендиги, балага түшүндүрүү жагы, ошолор өзгөчөлүгү көп болчу. Ошондо биринчи жолу ошол сабакка катышып, баягы сабак жаккандагы, анан ошону менен устазга жакындай бердик. Улам башка да сабактарына катыша бердик. Ошентип бар анан устазга жакын болуп, балдар катары, башка досторубуз катары устаздын шакирти болуп калдык да. Алгач ошентип таанышканбыз. Иншалла. Сиз тургунабыз. Биз устазды көрө электен мурда атын уктук. Ошол белек тамлабыз айткандай биз чогуу окуп калдык, группалашнары чогуу жашап калдык Кыргызстан Ислам университетинде. Биринчи курсту аяктаган болчубуз, биринчи курс болчубуз. Ажылык мезгили болуп, университеттеги агайлар ажылыкка барып келишкен. Ошондо устаздын кабарын айтып келишкен. Мекке шаарында Уммул Куран университетинен бизден бир аалым бүтүп атыптыр. Иншалла жакында Кыргызстанга келип кызмат кылат экен деп. Анан
ошо атын уккан бойдон суктанып күтүп аттык. Анан устаздын таанышы эмеспиз, ал кезде байланыш жок, келгенин деле билген эмеспиз. Дарел Дамыл айткандай, бир күнү эле ошол Центральный мечиттен бирөө ошентип сабак айтып, баян айтып, жаңыдан бирөө келе чыкты. Ким экен деп эл катары биз дагы сүрүштүрсөк жок устаз экен. Анан кийин университеттен дагы жолуктук алгач. Устаз баягы Белек Дамыл айткандай, китептен аябай таасирленген, илгерки аалымдардын жашоосундай жашагысы келген киши болчу да, кийимдерин дагы өзгөчөлөп, өзгөчө баягы сааты жакчы. Бул жер келип туруп, анан чөнтөккө салып койчу эле. Ооба, анан ошентип университеттен көрүп калдык. Кийин устаз университеттин актовый залында ошол жылкы бүтүрүүчүлөргө сабак уюштурду. Бирок сабак жалпы деп, катышуучулар катыша берсин деп ачык эшик кылып койду. Ошол жерден сабагына катышып баштадык. Эми устаздын сабагына биринчи ирет отурганда бизге бир деңизге түшкөндөй эле болгонбуз да. Анан ошодон устазга болгон бир баягы сүйүүбүз артып, артынан ээрчип анан сабак алып калдык. Кудайым ошону насип кылган экен. Машалла. Алла разы болсун. Сиздердин таанышыңыздар аябай кызык экен. Ар бириңиздердики өзгөчө ар кандай кырдаалда экен, машалла. Анан устаздын эл билбеген кадамдары, амалдары, өзгөчөлүктөрү. Мисалы кайсыл тараптан? Жалпы. Жалпы сиздердин көңүлүнө тарткан, сиздердин көңүлүңүзгө тарткан эл билбеген бир өзгөчө сыпаттарын. Эгерде аны бир өзүнүн жеке бир жашоосуна тийиштүү деп айта турган болсок, мисалы динибизде таквачылык деп коет. Устаз таква инсан эле. Эл көзүнө бир маселе айтып, анан өзүнчө болгондо башкача болуп кетпейт эле да. Мындай бир өзүнчө болгон учурда кандай болгон болсо, элдин астына чыкканда дагы ошондой болгонго аракет кылар эле. Андан башка дагы өзгөчөлүгү, илимий жаатта дагы устаз башка аалымдардан, башка дин таратуучулардан өзгөчөлөнүп турар эле да. Ал өзгөчөлүгү коомчулукта кандай гана маселе болбосун, ошону дароо жуун айтканга шашылар эле. Ысыгында. Ооба, убакыттан пайдаланып, баягы элдер бир иш жасап койгон болсо, анан үйгө барып уктаганга шашылабыз да, эс алганга. Бирок устаз үйүнө барып дагы ошол маселени карап, анан ошол маселенин жуун тапкандан кийин анан эс алганга аракет кылчу да. Биздин байкаганыбыз ушулар. Өзгөчө жактары ушулар. Устаздын эми эл билбеген, жанында жүргөн адамдар билген көп өзгөчөлүктөрү бар. Биз ошол окуп жүргөн, устазды окуган кездердеги өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, устаздын огул студенттерди окутуу, анан буларга көңүл бөлүү жагы өзгөчө болчу. Мисалы биз ошол окуп жүргөн кезде устаз жанагындай эле да, Ислам университетинде иштейт, анан муфтиятта иштейт. Муфтиятка киргенде ошол 15-кабинетте отурчу, фатва бөлүмүндө. Анан фатва бөлүмүндө ошондой комната, анан биягы бош комната бар. Ал жакта биз отурат элек сабакта. Анан устаз фатвага келген адамдарга жооп берет. Эгер адам болбой калса, биз менен сабак кылып берет. Өзгөчөлүгү өзүнүн жумушу негизи 9-да башталат, муфтиятта. Бирок устаз 7-де келет эле. 7-де келип бизге 9-га чейин сабак берчү. Анан 9-дан кийин жумуш башталат, фатвага адамдар келет. Эгер адам жок болуп калса, сабакты улантып берет, биз менен баягы бул жакта отурат элек. Анан кийин 5-те жумушу бүтөт кайра. 5-те жумушу бүтүп, 7-ге чейин кайра биз менен сабак кылат эле. Ошентип баягы бизди окутуп, кийинки келечекке кызмат кылууга даярдоо жагы өзгөчөлүгү күчтүү болчу. Анан биз менен жанагындай да, атайын убактысын бөлчү. Андан тышкары биз 5-те бүтүп, 7-де мисалы кетебиз да. Кеткенден кийин мечитке барып намаз окуйбуз, кайра келаткан болсо, устаз дагы деле кетпеген болот эле. Баягы комната бир көрүнөт, сырттан көрүнөт да. Эмеси свети күйүп турган болот, устаз кетип окуп аткан болот. Анан кийин кетсе бир 10-11-лерде кетсе керек эле да. Ошондой эл билбеген баягы студенттерге болгон мамилеси, окутайын деген умтулуусу күчтүү болчу. Устаз сиздерди үйдөн да сабак берчү деп угуп калчумун. Ооба. Кездерде, Ооба, устаздын үйүнө барган учурлар болгон. Устаздын үйүнө биз 2010 Египетке кетип калдык да. Ага чейин биз көбүнчө сабактарды могул Ислам университетинде, анан ошол муфтияттагы жана 15-кабинетте окутчук. Анан кийин биз Египетке кетип калгандан кийин, анан кийинки тарыйламалар үйүнө барып көбүрөөк окуду ошентип. Тарыйламалар анан тургун алышыктыр.
Мен 2010 кетип калдым. Ага чейинки ушу окуялар да ушул да. Машалла. Алла разы болсун. Үй жөнүндө аз тургун адамга айтып берсе. Устаздын өзгөчөлүктөрүн айта берсек балким убакыт дагы көп кетип калат. Эл байкаган өзгөчөлүгү, байкабаган өзгөчөлүгү эми Алла Таала берген киши экен а киши. Бизге айткан өз оозунан уккан бир өзгөчөлүгү балким эл жалпы билбесе керек, ошону айта кетейин. Негизинен биякта дамылдар аябай сонун айтышты. Устаз ошол бизчилеп ушул Борбордук мечиттин астында медресе болгон. Ошол жерден окуп баштаган. Андан кийин ислам институт болуп ачылып, ал жактан окуган. Анан ал жерди бүтүрүп, анан Меккеге кеткен да. Ошол жылдары айтат, ошол Борбордук мечиттин дааратканасына түн ичинде эч ким калбаганда кирип алып, даараткананы жуучумун дейт да. Анан ошол даараткананы бир сыйра жууп чыгып туруп, анан кийин дуа кылчумун дейт. Кудайым, мен ошол Мекке шаарына барып илим алганды насип кыл депчи. Ошол дуам кабыл болгон экен деп бир сабагын тескерип айтып берди эле да. Ал эми үйүнөн биз каттап Тарел дамыла болуп, дагы бир нече балдар Сапар дамыла бар, ал жерде балдар бир 10дон ашык бала барып сабак алып калчубуз. Күндө бир маалды коюп алганбыз. Устаздын үйүндө 2 сааттан 4 саат сабак кылчу элек. Сабактын ортосунда анан устаз чай берет. Анан чайда атайын үйгө бир тамак кылдырып коет, суюк тамак. Анан Абдулла устаздын баласы ошол кезде жаш болчу, тамак ташычу. Анан кирип тамак берет, чай берет. Анан устаз ушинтип айтчу эле, бул менин устаздарымдын сүннөтү депчи. Ушул бир аябай бизге башкача сезим тартуулатчу эле да. Эң бир устаздын адамгерчиликтүү мамилеси экен да көрсө. Ушул өзгөчөлүгү болчу устаздын эң бир баягы жаккан. Керемет. Устаздын библиотекасы боюнча берсеңиздер. Жалпы. Устаздын китепканасы өз айткандай аябай чоң. Биз эми азыраак болсо дагы кээ бир мамлекеттерге барып калдык, өзгөчө араб мамлекеттерин көбүрөөк кыдырып калдык да. Анан илимдүү кишилерге дагы, алымдарга дагы кичине болсо дагы, азыраак болсо дагы аралашып калдык. Жеке менин байкоом боюнча, азыр бул жакта устаздар дагы айтат, могул Орто Азия боюнча ал кишинин китепканасындай китеп болбосо керек. Анан өзүнүн айтуусу боюнча 10 тонна китеп бар деп айтат. Анан китептердин көпчүлүгү баягы фикх илими деп коет, шарият илимдери боюнча жазылган китептер. Анан устаздын китеп чогултканда баягы жоомарт киши эле, мындай бир китеп чогултканды дагы билет эле, анан китеп окуганды да жакшы билет эле да. Анан биз устаздан китеп чогултканды үйрөндүк десек болот. Анткени устаз кандай китеп окуу керектигин, анан кандай китепти сатып алуу керектигин керек болсо, устаз китепти ушунчалык өздөштүргөн, баягы окуганды эле эмес, китеп сатып алганды да жакшы өздөштүргөн да. Китеп сатып алганда баягы бир басыкка чыккан эле китептерди алып албастан, ошонун эң жакшы басмасын алганга аракет кылат эле. Тандалма. Анан китептердин басмаларын дагы биз устаздан жаттадык десек болот. Кээ бир илим жолунда жүргөндөр бар, мисалы, китептин баркына жете бербейт. Ичинде эмне жазылганын билгени менен кээде аны кайсыл китепкана басып чыккан, матбаа деп коет, кайсы типография басып чыккан аны. Ал кимдердики, түрктөрдүкү же арабтардын өзүнөн басып чыкканбы? Анан мурдакы мактуутат деп коет, мурдакы китептерденби же кийинки китептерденби? Копиябы же болбосо баягы ат-табатул хажария деп коет, илгери китеп басканда азыркыдай машинка менен терип туруп, анан баягы типографияларга берип атпайбы, андай эмес болчу. Илгери китеп басканда, китеп жазганда аябай оор болот болчу. Жанагындай тамгаларды алып келип туруп, анан барак бетин ошону тизип туруп, эмнени жазгысы келген болсо, анан ошонун үстүнө сыя куят эле да. Булардын бардыгын устаз өздөштүргөн болчу. Кайсыл китеп, кайсыл басма жакшы, кимдердикин алуу керек, булардын бардыгын өздөштүргөн да. Бул менен эмнени айткым келип атат? Устаздын китептеринин көпчүлүгү баягы керектүү китептер, анан сапаттуу китептер. Басмасы дагы сапаттуу да. Устаздын китептери аларды жайгаштырганда үйүнө көбүрөөк сактады. Анан муктаждык жаралган учурда кээ бир жерлерге ташыганга туура келди.
Биринчи устаз ошол Меккеден жаңы келген учурда Арашамда жашап калды дагы, китептерин баарысын ошол жерге сактаган. Кийин Көк Жарга көчүп келгенден кийин китептерин кайра ошол жерге көчүрүп келгенге туура келген. Алардын бардыгын көчүргөнбүз автобуска салып. Анан муфтий болуп калгандан кийин ага муктаждык болуп калып, анан кандайдыр бир бөлүгү муфтият калып келген. Анан кайра муфтийликтен түшүп калгандан кийин анан кайра өзүнүн үйүнө алып барып койгонбуз. Ошентип Жалпулай устаздын 10 тоннага жакын китеби бар. Анан ар кайсы илимдер боюнча, арабча фан деп коет. Бардык илимдер боюнча китептерди чогултканга аракет кылган. Өзү шарият илимдери боюнча аалым болгондугуна карабастан, өзүнүн баягы кесибине, окуган илимине тиешеси жок дагы китептерди чогулткан. Алардан дагы кабардар болуу үчүн. Атап айта турган болсок, мисалы шарият илимдери боюнча, тафсир илими боюнча китептерди чогулткан, хадис илими боюнча китептерди чогулткан, анан эң көп фикх илими боюнча китептерди чогулткан. Анан андан башка кандай илим болгон болсо баарынан болбоду дегенде бир ошол илим боюнча бир матын деп коет баягы. Анан анын шархтары, түшүндүрмөлөр деп коет, ошолордон алганга аракет кылат эле. Анан дагы бир өзгөчөлүгү китеп чогултуу. Ар бир китептен бир эле нуска алып койбостон, ошол китептердин нускаларын көбөйткөнгө аракет кылат эле. Анткени баягы басмада ката кетип калуусу мүмкүн эле да. Ошону да бизге үйрөткөн. Эгерде бир китепти окуп атканда кээде бир сөз түшүп калат, же бир тамга түшүп калат, кээде арабча тамгалардын точкалары бар. Ошол үстүнө коюлуп калса же астына коюлуп калса, кадимкидей башка маанини берип калат. Кээде басмадан ката кетип калуусу мүмкүн эле да. Ошону дароо байкап туруп, экинчи басманы алып келгиле деп бизди буйруйт эле. Анан экинчи басманы алып келгенден кийин ошону менен салыштырат эле. Ошентип салыштыруу үчүн кээде бир эле илим боюнча жазылган китептердин 2ден ашык көп нускалары болот эле да. 3, 4, 5, 10го жакын нускалары болот эле. Киргеп тагын алат экен да. Ооба, ошондой. Ооба. Китеп боюнча тарыхчы кеңири айтып берди окшойт, негизи мактабалар жөнүндө. Мен ошол устаздын китепканасын биринчи көргөнүмү айтып берейин. Биз ошол окуп жүргөн кезде устаз үйүнө чакырды. Анан бир аз жардам керек болгон экен, жазгы убак болчу. Анан устаздын үйүнө бардык. Үйүнө барганда кадимки жер там. Анан бир комнатага киргизди. Комната чоң экен. Чоң комната. Анан мурдандай китеп көрбөгөндүкү биз киргенде комната тола китеп экен. Баягы точно азырда ошону көрүп турганда эсимде да, баягы 8 катар экен. Эсептегем да. 8 катар тола китеп комната. Чоң комната тола китеп экен. Анан биз кирип эле бирибизди карап эле, китепти карап эле туруп калдык да. Анан устаз келип бизде деле байкаса керек булар. Өмүрүмдө китеп көргөн. Анан устаз тааныштырды, бул мындай бир китепкана менен. Жай кенен болбогондуктан үчүтүп турат деп элестет. 8 катар китеп толо. Айнек менен эшиктин орду гана бош. Анан кирип устаз китептер тааныштырды. Бул мындай китеп, бул мындай деп. Анан отуруп, ошол жерде биринчи жолу мен анча көп китепти көргөн эмесмин да. Биринчи жолу көргөм. Ал кийин араб дүйнөсүнө чыгып калгандан кийин анча китептерди деле мындай китепканаларда көрөсүң. Атайын саткан китепканалар болот. Ошол сыяктуу да. Киргенде ошентип. Анан устаз тааныштырды, анан отуруп чай берди. Анан кийин жумушун кылдык, устазга жардам бердик. Сонун күн болгонду эстедим. Анан кийин ошондон баштап биз китепке кызыгып калдык. Кийин колубузга акча тийсе китеп сатып ала турган болуп калды. Ошондо эсимде биринчи жолу устаз менен чогуу намаз окудук. Анан устаз ошол жерден намазда шакирттерди чыгарат эле. Анан биринчи жолу имамчылык. Ошондо тургунал чыккан эле да. Тургунал анда арабызда баягы кырааты жакшы, Куранга кызыккан тургунал болгон. Азыр деле ошондой, анан биринчи жолу имамдыкка чыгарган. Ошентип биз устаздын китепканасын ушундай эстейм да. Дагы деле кийин ошол кезде отуруп анан тартып алгам. Анда жаңы жанагындай видеого тарта турган суткалар жаңы чыгып, мен жаңы колдонуп жүргөн кез ошондо бир тартканмын да. Баян тартып алгам. Анан кийин тургуналга жөнөткөм, чыгып, азыр ошол видеону таппайм да. Таппай калдым, өчүп кетти видео. Сиз устаз. Устаздын китепканасы бул китеп жөнүндө маалыматы бар адам кызыкпай койбойт. Кээ бир учурда арабча окуганды билбегендер деле ошо китепканасын бир көргүсү келет да. А киши китеп ааламында аябай эле тажрыйбасы укмуш. Китепке кантип жандашыш керек, китепке кандай мамиле жасаш керек, китепти кантип сакташ керек чейин үйрөтчү эле да. Анан ушунчалык бир китепти жакшы көрүп сүйгөн киши экен.
өзү бир сабагында баягы Белек тамга айткандай фатва бөлүмүндө бер жакта биз сабакта отурабыз. Фатва бөлүмү негизи мурда кичинекей болчу экен. Анан устаз келгенден кийин кеңейтип ичин жасатканда бер жагына сабак ыңгайлаштырган, тиягында киши кабыл алат. Кишилер жок кезде биз менен сабак окуй берет. Көрсө ошол кезден тарбиялаптыр. Келген кишилер менен да кандай мамиле кылыш керек, маселесин кантип угуш керек, ага кандай жооп бериш керек үйрөтүшкен да. Анан ошол жерден бир сурап калды. Сынган кылычты окугансыңарбы депчи. Анан кээ бирлер окуган, кээ бирлер окуй элек. Анан мен кыргыз адабиятындагы чыгармалардын ар бирисин 50 жолдон окуп чыккам деп айтты эле да. Бул эми кыргыз адабиятындагы укмуш эле бир эмгек да булчу. Балким ошол китеп жазган адамдар өзү 50 жол окубаса керек эле өзүнүн китебинчи. Жашынан ушул нерсеге аябай ата-энеси мугалим болгон үчүнбү устаздын бир Кудай таала берген шыгы бар экен да китеп окуганга. Китепти сүйгөндүгү. Ооба, китепти өзгөчө эми китептен башка нерсеге андай мамиле жасабаптыр устаз. Ушул китеп боюнча да мен да бир уккан маалыматтарым бар. Устаздын сабагынын өзүндө айтат ушул устаздын жубайы парда жок деп, айнектин пардасы жок деп. Парда табам дептир дагы ал учурда ошо университетте иштечкен да, университеттен жана газеталар чыгып калат дейт го. Ошондойлор чаптап койчу дейт тилейлеп. Анан ошентип 8 жыл жашадык дейт. Эскирип калат, кайра алып барып, кайра жаңысын чаптап коюп, ошентип 8 жашадык. Ошого кеткен каражатты мен китеп алдым дейт. Ошондой чоң курбанчылык менен ушундай улуу эмгектерди жасап кетти устаз. Анан уланбай дагы айтат, аябай таасир берген бир окуя дейт. Ажылыкка экен же умур ажылыкка болсо керек. Ажылыкка барыптыр. Анан элдин баары эми ажылыкка камданып барат да. Жакшы бүт нерсесин камданып, жакшы тамактанып, жакшы жерлерге барышат. Анан устаз барыптыр дагы ушундай учурлар болду дейт. Устаз экөөбүз көксүй жеген учур болду дейт. Ошого кеткен каражатты тамак ашка деп алып барган каражаттын баарына устаз кызыгып китептерди алып салчу. Негизи ошол жанагы муфтияттын 15-кабинетинде көп кызык окуялар болгондо өзү негизи биздин бактылуу күндөр ошол. Кийин да устазга бир жаздым эле. Биздин жаңы окуп жүргөн кездеги бактылуу күндөр ошол жерде өтүп кетти деп. Анан бир күнү Усул Шашиден окуп атабыз. Анан Усул Шашини биз ал убакта китеп жок, копия кылып чыгарабыз да. Анан узун кылып чыгарып коюптур да, мындай ичкерек ана узун. Анан мен аны кесип салгым келип атат да эки жегин. Тыкан кылып көтөрүп жүргүм келип атат да. Анан устаздын жана бир барак кесе турган немеси бар экен. Устазга айттым да ушуну кесип алайын десем, мейли кесип бер дейт. Анан кесип атсам карап атат да. Карап айтат да, сен ушу кеспей эле койсоң болот дейт да. Деп кесип атсам тургун ал айтат, бул тыкан нерселерди жакшы көрөт кесип атат. Деп анан устаз айтты да, мейли азыр түшүнбөшүң мүмкүн, бирок кийин түшүнөсүң дейт да. Кийин окуп жүрүп анан түшүнүп атат. Көрсө аны четине жазат экен да. Баягы китептин өзүндө баардык маалымат боло бербейт экен, устазда окугандагы маалыматтар болот экен. Ошол нерселерди баягы чети кенен болсо, бош болсо көбүрөөк жазат экен. Ал учурда билбейсиң, аны кесип таштадык биз. Ашык жазды. Ооба. Анан устаздын китеп боюнча негизи кандай жаңы маалымат китеп чыкса кызыгат эле. Мисалы биз окуудан келгенде, Египеттен келген кезде дайыма бир китеп алып келсең, өзүң мындайда устазда жок китеп алып келгенге аракет кыласың. Китеби бар да, аны алып келсең эле, менде бар деп кой берет. Дагы жаңы китеп алып келсең деле, бул менде бар дей берет да. Анан бир күнү ошол эски китептерден алып келдим, анан жана Хажария басма деп аттыңыз го, таш басма деп коет. Анан ошол басмадан бир акыйдадагы бир эски китептерден алып келдим да. Анан устаз көрүп, мына ушул жок экен мен деп анан устазга ошону хадия кылгам. Негизи башка да китеп алып келип турчук. Анан четке чыгып калсак, Стамбулга же бияка чыгып калсак, байланышсаң эле устаз баланча китепти карай кел, тиги китепти карай кел дейт эле да. Жаңы чыккан китеп болсо, мактабасын алып келгенге көбүрөөк аракет кылчу. Алла разы болсун. Аябай кызыктуу окуялар экен. Ошого бир кошумча айтып коеюн, кечиресиз. Баягы эле айтканда биз дагы 3-курстабыз, анда устаз бизге фихтан сабак берет. Анан ыктыярда окучубуз. Китептин четине жазганды устаз үйрөткөн да. Көрсө негизи устаз сабакка дайынданганда бир канча китепти карап келет экен да. Бизде бир эле китеп бар. Аны толтура маалыматты каяка сактайбыз, китептин четине жазып калышыбыз керек. Батпай калса, анан ошондой паракчалар бар, ошондой алып алгам да мен, ошого жазып туруп анан ошол жерге салып коем десем, бир жолу ошол жерде мен урушуп эле да. Анын түшүп калат, жоголуп калат. Анан каяктан табасың депчи. Андан көрө китепке жаз деп урушуп эле да. Машалла. Ошо сабактарында да көрүп калдык устаз ушундай жерлерин оңдогула, анткени басмадан ката кетип калат, башка болуп калат деп айткандары. Алла разы болсун. Устаздын акыркы күндөрүндө кандай темаларда сүйлөштүңүздөр эле? Устаз менен дайыма байланышып турганга аракет кылчубуз.
бирок акыркы күндөрү ошол көзөтөрдү мурда негизи эле устазга жолуккан сайын биздин көбүнчө баягы сүйлөшкөн темабыз коомчулуктагы маселелер боюнча болот болчу. Алардын жообу кандай, шарият боюнча аларга кантип жооп беребиз. Анан устаз бизге тапшырмаларды берет болчу. Буларды карап койгула, бул китептерден карагыла. Анан чыгып калса бизге кабарлап койгула дегендейчи. Анан акыркы күндөрү деле ушул боюнча эле сүйлөшкөнбүз. Устаз баягы өтө эле мындай бир кереги жок маселелер жөнүндө сүйлөшкөндү жактырып өрчүмүз. Анан биз дагы чындап тартынчыбыз. Устазга баягы мындай бир темадан сырткары деп коет го. Ашыкча бирдемкелерди айтуудан, керек болсо баягы өзүбүздүн үй бүлөбүздө болобу же андан башка жашообузда болобу проблема баягы бир кыйынчылыктарды айта бергенден чындап тартынчубуз. Анан устаз менен дайыма ошол илимий маселелер жөнүндө гана сүйлөшкөнгө аракет кылчубуз да. Анан адаттагыдай эле жана айткандай акыркы күндөрү ошол коомчулуктагы болуп жаткан маселелер жөнүндө. Биз устаздан сурайт элек анын жообу кандай. Анан устаз бизге жообун айтчу, кээде тапшырмаларды берип турчу дегенде. Биздин акыркы темабыз ушул боюнча болгон болчу. Сизге устаз. Устаз менен акыркы жолу сүйлөшкөн темабыз бул мен өзү негизи акыйда матуридия боюнча китептерден бир аз эме чыгарып турчумун да. Маалымат чыгарып турчумун. Имамдар жөнүндө, китептер жөнүндө башкаларга билбегендер билип алсын деген максатта. Анан кийин акыркы жолу ошол устазга барганда ошону устаз айтты да, сен чыгарган нерселериңди карап көрүп турам, жакшы маалыматтар чыгарасың. Ушуну көп чыгарып бир жерге сактап кое бер деди да. Бул маалыматтарды кийин топтоп койсоң, кийин магистратура жактаганыңда ушул сага магистратура жактаганыңа маалымат болот деген да. Ушуну менен магистратура жактасаң болот деп. Ушул темада көбүнчө Тарай шейх айткандай биз илимий темаларда сүйлөшөт элек. Фикый болобу, башка болобу, акыйдабый болобу, башка маселелер болобу. Ошо көбүнчө илимий темада. Анткени биздин чөйрө ошол болгондуктан көбүнчө ушул темада сөз козголот эле. Акыркы жолу сүйлөшкөндө ошол болгондо, ошол мага айткан нерсеси, ушул маалыматтарын топтоп жазып койсоң жакшы болот деп ушул жөнүндө сүйлөшкөн экенбиз. Сиздин ошол устаз менен биз акыркы жолу кезиккенибиз 2019-жыл болуп калды окшойт. Күз убагы ноябрь айы болчу, бир аз суук түшүп калган. Ушул Сарак сенин жанынан Тарел Дамла менен жолуктук, чалышып белек дамла өчөбүз. Бул жерден отуруп сүйлөшүп, анан барып устаз зыярат кылалы деп академияга бардык. Анан устаз өзүндө экен, бир аз күтүп туруп анан кирдик. Жолугуп ошондо дагы көп отура алган жокпуз. Устаз негизинен убактысын аябай баягы бекем болчу, убактысын кызганчы дегенде мындай бекер бош кеткенден кызганчы. Ошол убактысына да китепке же бир маселеге, же бир коомчулуктагы бир орчундуу бир нерсеге жумшаганга аракет кылат болчу да. Ошондо деле көп сүйлөшө алган жокпуз. Ошол кезде эсимде Белек Дамлага ошентип айтканда, ошол Фейсбукка чыгарып аткан макалаларыңды жыйып кой. Кийин өзүңө керек болот депчи. Кийин бир жыйнак болуп калат, китеп болуп калат деп. Негизинен Тарел Дамла айткандай, башка бир өзүбүздүн жеке маселе менен устаз менен баарлашып отура алган эмеспиз. Бир чети тартынчыбыз, устаздан уялчубыз, устаздын убактысын ошо коротпой эле депчи. Анан өзү деле ошону көп үйрөтчү эле да. Кадимкидей устаздын алдында уялып көп да сүйлөй алчу эмеспиз. Жаңылан гана бир суроо болсо беребиз. Устаз жооп берет, анан абалыңар кандай жакшы, анда мен кишилерим бар болчу дейт, анан чыгып кете берчүбүз. Акыркы жолу ошо 2019 чогуу үчөөбүз тең жолу жолукканбыз академияда. Байланышта Уюлдук телефондо акыркы жок, көп деле байланыша алган жокпуз. Устаз акыркы мезгилдерде уюлдук телефонго мындай бир белгилүү эле адамдарга жооп берип атпаса, анан көбүнчө биз телефондон деле чалгандан кыжалат кылчубуз. Убактысын албайын деп. Алла разы болсун. Устаздын досторуна жасаган мамилеси, достук мамилесинде кандай эле? Устаз достук мамиледе бекем болчу. Досторуна дайыма жакшы мамиле кылчу. Анан ошол иштеген жерине барган учурда аларды жакшы тосуп алып, колунан келген баягы сыйын көргөзүп дегендей. Эми кээ бирлерине күбө болуп калдык да. Анан алардын үйүнө дагы барып, баягы катташканда жакшы бир жолу менен да бир өтө эле бир мамилени өзүп кое турган деңгээлде алыстап кетпестен алар менен дайыма жакшы мамиледе боло берели.
Анан устаз негизи достору менен болгон болсун же башкалар менен болгон болсун, баягы мамиле кылганда өтө эле бир жакын мамиле кылганды жактырчу эмес. Аралыкты сактап мамиле кылар эле да. Өтө эле ал тарапка өтүп кетпей же ал тарапты берки өзү жакын өзү жагына өткөрүйбөй, мындай бир аралыкты сактап мамиле кылар эле. Достук мамиледе акыйкатта бекем болчу. Алар менен сапарда жүргөндөрүн билебиз. Алар менен ошол жамандык жакшылык болот дегендей, ошол мамилелерин дагы жакшы бекем болгонун билебиз. Өмүр өткөнгө чейин алар менен жакшы мамиледе болгон. Анан достошкондо да бир жакшы адамдар менен достошконго аракет кылат эле. Өзү деле дайыма насааттарында айтат эмес беле. Эгерде бир туура эмес жолдо жүргөн болсо, андан алыс болот эле. Ким өзүнүн бир багытына, өзүнүн бир пикирине, келечектеги бир максатына туура келген болсо, анан ошондой бир максатына бир каршылык көргөзүп койбой тургандай болсо, ошолор менен гана достошот эле да. Анан устаз менен достошкондордун бардыгын жакшы адам деп билебиз. Баары менен устаз жакшы мамиледе болгон. Устаз менен досторум менен болгон эмесинде мен көп аралаша албадым, бирок бир эки жерде көрүп калдым. Биз ошол окуп жүргөндө китеп зарыл, бизге китеп жок ал учурда. Анан ошол учурда устаз бизге китеп керек болуп калды. Жана Акбал Шахсияны окуп атканда 4 томдон. Чоң китеп да. Аны чыгарышта көбүрөөк акча керек. Анан ошол жерден эле китеп жок барыбызда, анан деп туруп эле анан кийин бир досуна чалды. Анан Асан ажы экен. Анан Асан ажыга чалды дагы. Экөө сүйлөшүп эле ушундай келип калыңыз деди. Анан жанагыл эмеге келди. Баягы эле муфтияттагы биринчи кабинет. Анан ошол жерге келди дагы. Мына студенттер, булар бечаралар, булардын китеби жок экен деп бара табашалап устаз өтүп эле. Болду деди. Кийин бизге анан кийин 4 томдук жанагы Акбал Шахсияны чыгарып берди. Бастырып берген да, копиядан бастырып берген. Кийин ошону окуп жүрдүк. Ол бир мен көргөндөрүм. Анан экинчиси бир жерде отуруп устаз чакырып, анан жакын достору экенин билбедим, бирок жакынбы. Анан ошол жерде отуруп бирөөсү айтып калды устаздан. Биз жакта бир адам бар, жакындарымдан. Ошол көп жылдан бери ажылыкка бара албайт. Сиз ушу бир нерсе кылып ушуну ажылыкка жөнөтүп жүрсек деп устаздын баягы мүмкүнчүлүгүн көрүп айтып атат да. Айтып атса устаз ал дуа кылсын деп койду. Мен аны жардам берейин же ажылыкка жөнөтүп берейин деген жок. Дуа кылсын деди. Ал көптөн бери дуа кылат десе дагы дуа кылсын деп койду. Ол сөз бүттү да. Баягы досторго болгон мамиледе ошол да. Менимче канчалык жакын болсо деле, мүмкүнчүлүгү болуп турса деле ал жерде башка бирөөнүн жакын экен деп эле ажылыкка жөнөтүп бериш мүмкүн эмес да. Ооба. Тааныш мындай. Андай нерселерде бул дос деген нерсени мындай тосуп деле кое берет эле. Баягы туура эмес иш боло турган болсо да. Ошентип бир эки жерлерине күбө болуп калдым. Сиз эми досторунун дагы акысын бергенге аракет кылган, жашоодо негизи эле үй бүлөсүнө, бала бакырасына, окуучуларына, досторуна, баарысына ушундай бир телегей тегиз мамиле кылган киши экен да. Бирок ошол эле кезде ошолордун баарысынан акыйкатты үстүн койгон киши экен да. Кандайдыр бир маселеде акыйкат бир тарап, достор бир тарап болсо, бул досум эле деп досун эмес, балким акыйкатты тандачу экен да, ушунчалык мамиле кылган. Азыр ошол мамилени мындай эстесе балким адам капа болушу мүмкүн ошол кезде, бирок анын да акыретине жакшы да. Эртең досчулук деп бир ишти досуна тартып койгон менен Кудай астында алга жооп берери бар эмеспи? Эртеңки күнү эсепке барганда балким ошондой мамилелерге достору дагы сүйүнүп калат да. Ошол кезде мен ушундай бир туура эмес иштен кайтарган экенсиң депчи. Анан достору дегенде баарыбыз эми жалпы эле эл алдында белгилүү болуп калган Асан ажыке, анан Тойгон ажыке, ушулар көп болду жанында дос деп таанылган кишилер ушулар болду окшойт. Ошол Асан ажы Дамыланын эскерисинде оккам, достукта кандай эле деп суроо бергенде жооп берди. Ал ушундай адам эле дейт, эгер мындай бир пикир келишпестик болуп калсак дагы биринчи келип жүрөмү деп чайга чакырып сүйлөшүп, биринчи келип кичпейилдүүлүгүн көрсөтчү дейт. Аябай мындай элпек, кичпейил жигит эле дейт. Анан устаздын тайманбастыгы, эр жүрөктүүлүгү, ар бир маселени өз ордунда айткандыгы эмнеден улам болсо, эмнеден улам? Мен аны шарият илимдерин жакшы түшүнгөндүктөн, анан ошого толук амал кылгандыктан деп билем. Анткени бул экөө табылбай калган болсо адамда эр жүрөк болуу кыйын.
Анткени эр жүрөк болгондо бир нерсеге таянып туруп анан эр жүрөктүк кылат да адам. Ошого мен аны шарият илимдерин жакшы түшүнгөндүктө, анан ошого толук амал кылгандыкта деп билет элем. Анткени кээ бир адамдар эр жүрөк болгусу келет, бирок шарият илимдерин жакшы түшүнбөгөн болот. Баягы жасалып аткан эрдеги туура эмес иштерге коротулуп калат да. Же болбосо кээ бирлер акыйкатты түшүнгөнү менен ага амал кылбайт. Алар дагы эр жүрөк боло албайт да. Ошон үчүн мен устазды ушинтип түшүнөт элем. Мен устаздын акыйкатты дайым айткандыгын бул Кудай Таала тараптан берген өзгөчөлүк деп ойлойт элем да. Бул көп адамдар деле Тарай шейх айткандай бул туура, негизи адам билген нерсесин амал кылса, анан өзү таза болсо. Анан ошол кезде айтуу мындай коркунуч болбойт да. Демек ошого кошумча бул устаз өзүнүн баягы кылган иштеринде, эмелеринде бир коркунуч, өзү корко турган бир айта албай кое тургандай бир иштери болгон эмес да, таза болгон. Ошол себептен баягы коркпой айтса керек дейм да. Анан эң негизгиси ушул Кудай Тааладан берген өзгөчөлүк бул. Көп адамдарда илим болушу мүмкүн. Көп адамдар көп китептер окуп кое бериши мүмкүн. Бирок аны элдин акылына, элдин деңгээлине жараша жеткизип берүү бул башкача өзгөчө. Мисалы Мысырда имам Шаараби деген өткөн да. Имам Шаараби ошол сүйлөгөндө, шариятты сүйлөгөндө бул жанагы дыйкандары дагы, чабаны дагы, интеллигенти болобу, башкасы болобу бүттү бирдей түшүнүп кете берген. Чуак устаз да ошондой эле да, элдин тили менен сүйлөйт эле. Өйдөнкү катмар болобу, ылдыйкы катмар болобу, кимиси болот, ошону түшүнүп кете берет эле да. Өзгөчөлүк Кудай Тааладан берген өзгөчөлүк деп ойлойм да муну. Сөз рахматы, бул эл жүрөктүүлүгү, баатырлыгы албетте бул ата энесинен, канынан келаткан бир эр жүрөктүүлүк, баягы кыргыз элинин баягы жигиттериндей. Анан экинчи чети Кудайдан болгон коркуусу, адамдар айткандай, бул жактан айткандай, өзүнүн ошол жашоодогу бир кылган кыңгыр ишиги жок болгондуктан, азыркы күндө деле кээ бирлер акыйкатты айтып баатыр болгусу келет, бирок артынан бир кыңгыр иши бар дагы, ошодон уялгандан айта албай калат да. Устаз балким ошол жашоодо дагы ушундай бир түз жашагандыктан элге дагы акыйкатты айтканда мисал боло алды да. Анан өзүнүн досторунун эскерүүсү, ошол Асан ажеке, Тойгон ажекелер айтат, эми жашоодо чубактан илимдүүсү чыгышы мүмкүн дейт. Ал толук мүмкүн. Бирок чубактай чыкпайт дейт да. Бул ушундай бир эр жүрөк баатыр эле дейт да. Кудай Таала берген ушундай бир касиет, өзгөчөлүгү бар экен да кишинин. Алла разы болсун. Устаз эмнеге сүйүнүп, эмнеге көп кыжалат болот эле? Устазды кубандырган иштер булар баягы элдерди көп ойлончу, элдин камын. Анан эгерде элдер бир туура эмес баат менен кетип аткан болсо, туура эмес иштерди жасап аткан болсо, ошого көп кайгырчу. Кээде элдердин баягы жасап аткан ишине карап, анан кээде ошол эл башында турган кишилерге дагы карап кайгырган учурларын билебиз да. Анан кээде ооруп калган учурларын дагы билебиз. Кээ бир башчыларды угуп алып жасаган иштерини, же мыйзам кабыл алгандарыны, анан жүрүм турумдарыны, жасаган иштерин угуп алып туруп, кадимкидей кыжаалат болуп ооруп калган учурларын да билебиз да. Көбүнчө элдин камын ойлоп кыжаалат болот эле десек туура болот менин оюмча. Анан кубандырганы бул деле кайра эле ошол элдин ийгилиги болчу. Анан эгерде элдер бир маселе угуп, анан ошого бир амал кылып, туура бир багытта кетип аткан болсо, кадимкидей кубанып калат болчу. Ошон үчүн баягы сабактарында дагы берилген суроолордон кээде элдин деңгээлин байкап туруп, кубанып калганын байкап калат элек го биз дагы. Ошого мен ушинтип баа берет элем. Ошо устаздын да кабинетинде суроолор кээ бирөөлүккө илинип турат го, атайын белгилеп алып койгон. Ооба, кадимкидей ошон үчүн баягы бир суроо жооптордун ичинен бирөөнү айтат го, дайыма эскерип айтат го. Бир жолу мага бир аял киши келип суроо берди дейт. Мен дайыма намазымды дааратканага кирип алып окуймун, душта. Күйөөм билип калбоо үчүн. Баягы акырын кранды ачып коет экен да, анан суу ошол жерде жуунуп аткандай болуп окуп чыгат экен.
Анан ошол аялдын кыргыз болгонун угуп алып мен аябай сүйүндүм деп айтпады беле. Динибизде туура баягы бир улутка тартуу деген жок, бирок ушул жерде жашаган адам катары эгерде такыба инсандар көбөйгөн болсо ушул жердеги бир жакшы бир иштер болот экендигине далил болот эле да. Мен ошентип баа берет элем. Элдердин баягы бир оңолгонуна карап чындап кубанып калат болчу. Элдер эгерде бир туура эмес багыт менен кетип аткан болсо кээде ошого карап кадимкидей капы болуп кыжаалат болуп калат болчу. Анан андан башка кээ бир маселелер болгон учурда анча деле кыжаалат боло бербейт эле. Керек болсо элдерди да ошого чакырат эле. Аларды бир майда маселе деп түшүнөт эле да. Эгерде бир эки маселе келип калган болсо пайгамбарыбыздын жолу ушундай болгон го өзү. Эгерде бир эки иш келип калса ошонун жеңилирегин алат эле. Анан үммөтүнө дайыма уур болуп калбасын деп ошого чакырат эле да. Ошол сыяктуу устазыбыз дагы баягы бир эки иш болуп калган учурда ошонун кайсыл бири зарылыраак, ошонун кайсыл бири элдерге керектүү ошону көтөрүп чыкканга аракет кылчу да. Анан кээ бир майда чүйдө баягындай бир проблемалар анча деле аларга капы боло бербейт эле. Менин байкаганым ушул. Устазды кубандырган нерселер өз сөзүндө айтып кеткен видеолор бар. Ошолордон мисалы мынтип айтканы бар экен да. Бул жаштардын динге келүүсү, сабакта мисалы карасам көпчүлүгү жаштар болгондугу ошо мени сүйүндүрөт деп айтканда. Анткени жаштардын көбү динге келип бир тууралыкка өткөндүгү келечектин бар экендиги да, келечектин жакшы куруларына бул өбөлгө болот. Анан тышкары устазды капа кылгандай нерсе баягы өзүн кыжалат кылган нерсе дейли. Кыжалат кылган нерсе дейсек, мен жеке пикиримде да мен ойлойм да, баягы биз уста жаңы келип сабак берип жүргөн кездегидей илим талап кылуучуларга сабак бере албай калганы болсо керек дейм. Анткени акыркы жылдары устаз көпчүлүк менен жүрүп калган да, көпчүлүк баягы жалпы элге сабак жүрүп калганда анан кадимкидей баягы студент чыгаруу илимдер азайып калган. Мен жеке пикиримде ошондо ойлойм да, ушул жагы бир аз калып кеткендигине бир аз кыжалат болсо керек. Болбосо бирок бул тарабы басып кеткен. Көпчүлүккө сабактардын чыгышы, анын пайдасы, мисалы бир устаздын жөн эле ошол макалаларын, видеолорун көрүп эле намаз окуп калгандар канча болду мисалы да. Пайдасы көп болду. Ал жагы баягы сүйүндүрө турган нерселер ушулар. Анан экинчи жагы кыжалат кылган жанагы студенттер баягы студенттерге болгон сабактын азайып калгандыгы. Андан кийин басаңдап калган болду да. Ушул деп ойлойм. Эми устазды сүйүндүргөн нерселер жогоруда дамлалар айткандай, ушу элдин ийгилиги, элдин бир жакшылыкка түшүп калгандыгы, акыйкатты билип, динди үйрөнүп, динин карманып калгандыгы ушунчалык кубандырат эле. Себеби өзү дагы ошол нерсеге аябай өмүрүн арнап эмгек кылды. Элге ушул бир акыйкат жетип калса, эл дагы ушундай бир дин менен жашап калса депчи. Анан өзгөчө илим жаатында кандайдыр бир балдар сабак окуп, илим жолуна түшүп, медреселерге окуп же сырткы бир чоң окуу жайларга окуйм деген балдар болсо аябай жакшы көрөт эле, ошого сүйүнүп, өзүнүн колунан келген жардамын берчи да. Сыртка илим алганы бараткан студенттер кеңешип келип калса. Албетте ошол эле учурда ошонун тетириси элдин эле кайра эле ошондой кээ бир нерселерди түшүнбөй аткандыгы, кээ бир нерселерге бир туура эмес мамиле жасап аткандыгы аябай кейитчи эле. Өзү дагы сабактарында кээ бир суроолор келгенде эми адамдын суроонун деңгээли байкалып атпайбы, ошондой бир суроолор келгенде ачууланып кээде сабактарды токтотуп койчу эмес беле, сабак бүттү бүгүн деп турупчу. Ушул нерселерге аябай кейиген экен да. Сиздерди устаз тирүү кезинде сабак берүүгө уруксат берди беле? Ооба, уруксат берген болчу. Баягы башында айтып кеткендей, устаз менен окуу жайда чогуу дагы иштеп калдык бир аз. Анан ошол университетинде. Ооба. Анан ал жерде иштеп жүргөн учурда суранышат эле да, сабак бериңиз депчи. Анан ошол адамдарды мага дайындаган учурлары болчу. Анан мен окуу жайдан сырткары дагы аларга сабак берип жүрдүм да. Анан ал аралыкта кийинчерээк биз Иорданияга барып окуп келгенге туура келди. Анан ал жактан келгенден кийин дагы уруксатын берген болчу. Ушул азыркы академия деп айтып атпайбызбы, ошол жерде дагы сабак берип калдык кээ бир китептерден. Өзү уруксат берген сабак бергенге.
Анан кээ бир маселелерде жооп берүүгө дагы уруксат берген учурлары болгон. Устаз өзүнүн көзү тирүү кезинде айтып кеткен видеосу деле бар. Андан тышкары ошол жаңы Египеттен окууну бүтүп келгенде 2019-20 башы болсо керек. 2020 экен, февраль айы. Мен 19 келдим, февраль айы. Ошондо устаз чакырган. Академиясына бардым. Академияга барганда устаз ошол жерден сүйлөшүп отуруп, анан жанында дагы ошол адамдар бар экен. Ошол жерден сүйлөшкөндө айтканда, бул жака келип сабак бер. Бул жанагы академияда ошол жерде сабактар болуп атат. Ал учурда Тарел шейх сабак берип аткан. Анан ошол жерге келип сабак бер деп чакырган эле. Анан кийин мына эми баштайбыз деп атканда март болуп эле эми башталып кетти. Пандемия башталып кетти. Анан кийин ал эптеп басаңдап барып эле анан кийин ары устаздан ажырап калдык да. Устаз ошо көзүн тирүү кезинде ошентип уруксат берип өзү чакырып академияга сабак бер деп уруксат берген учурлар болду. Насат медиадан да бир-эки сабактарыңыздарды көргөнбүз. Ооба, Насат медиадан да тартып чыгарып аткан учурлар болду. Тарел шейхтин, Тургуналы шейхтин баягы жума хутбаларын ошентип устаз уруксат берген. Ал кезде биз жаңы эле Ислам университетин бүтүп, анан үйлөнүп калдык. Ошол кезде устаз муфтийликтен түшүп сабак кылчубуз, үйүндө сабак кылчубуз. Тарелда мына жакшы билет, ошол үйүнө Көк Жарда үйүнө барып сабак кылчубуз. Күнү ысык, анан сыртта устаздын тапчаны бар, ошол жерде отуруп сабак кылчу элек. Анан ошол жерден жумуш жөнүндө устаз менден сурап калды, эмне кылып атасың? Анан азырынча жумуш жок, устаз жаңы эле үйлөнүп, эми шаарда элемин десем, иштейсиңби деп калды. Ооба десем, өзү ошол жерден кеңеш берип, анда сен бар дагы Аксыга барып иште. Өзүм аксылык болгондуктан ошол жака өзү кеңеш берип, ошол жактан элдерге сабак берип, окутуп, ошол жакта кызмат кыл деп сунуш кылып ошол жака жиберген. Анан ошодон Аксыда 6 жыл иштеп калдык. Устазга ыйгарылган китепканалар, көчөнүн аттары, жана аламан улактар болуп атат. Ошолорго сиздердин бааңыздар? Негизи туура эле. Анткени окуу жайларга, мечиттерге, көчөлөргө атын ыйгарууда буга эч кандай каршылык жок шарият боюнча. Ал туура эле. Балким жакшы иштерге себепчи дагы болуп калышы мүмкүн ошол кишилер. Эгерде мечитке атын ыйгарган болсо, же бир көчөлөргө, анткени устаздын атын окуганда угар замат балким устазга дуа кылып, артынан сооп дагы жетип турат десек болот да. Анан бирок кээ бир адамдар баягы устаздын атын ыйгарат десе эле туура эмес бир иштерге дагы ыйгарып койгон болсо, ыйгарып койгон учурлар болуп атат. Ал жакшы эмес деп айтат элек. Баягы аламан улактарга балким койбой эле койгону жакшы болот эле да, анткени ал жерде бир шариатка туура келбей турган деле иштер болуп кеткен болуусу мүмкүн. Мисалы, анан боло береткен деп анын артынан дагы бир туура келбеген иштерге деле атын атап башташы мүмкүн да. Ошого мен эгер туура келбеген иштер болгон болсо жакшы эмес деп айтат элем. Жалпысынан улак жакшы нерсе, бирок ошончо массадагы адамды башкарыш кыйын болуп калат, Анткени ал жакта ар кандай случайлар болуп калат. Ооба, эми ал мен улактыгын айткан жокмун, андан башка дагы кээде оюндар болот дагы. Ошону уюштурган кишилер кээде туура деп ойлоп алып туруп, устаздын атын ыйгарып коюу коркунучу бар да. Кээде ошол жасалып жаткан иштер, маарекелер шариатка туура деле келген болуусу мүмкүн, бирок ошонун артынан бир жаман иштер жасалып кеткен болсо, анда дагы бир жаман атты болуп калуу коркунучу бар да. Ошого туура келбеген иштерди баягы өзгөчө оюн зоокторду, анан баягы маарекелерди менимче атын ыйгарбай эле койгону жакшы деп айтат элек. Эгерде ошол жерден бир Куран окуп башында устазга багыштап койгон болсо эч кандай каршылык жок, бирок устаздын атынан деп ошол оюнду, ошондой бир маарекелерди баштаганы менимче туура эмес. Негизи ошондой маарекелердин болушу деле адатта деле, үрүптө деле негизи бир адамга макамына жараша бир иштер аткарылат да. Мисалы, Чубак устаз деген чоң аалым киши болду, үммөткө болгон кызматы болду, калтырып кеткен китептери болду. Мисалы, ошого макамына жараша бир иштерди уюштурса жакшы болот деп ойлойм да. Себеп деген адатта деле ошондой. Мисалы, азыр Чубак устазды ал адамдардын уюштурганын биз жектебейбиз деле, болгону алар деле Чубак устазды жакшы көргөндүктөн, балким ошол устазга бир кандайдыр соо тийип калат дегендей бир нерселерди максат кылышы мүмкүн. Бирок негизи устаздын макамына ылайык келбейт да. Мисалы, аламан улак уюштурганда ал жерде улактарды көрдүк да, мисалы.
Ал жердеги видеолор чыгып кетти, мисалы ал жерде жана айтып төөгө таштаганына кой берип коюп, ана машинага таштаган ушундай көрүнүп атпайбы? Тияктан алмаштырып коюп өзлөрүнүн мафиялары бар экен да, махинациялары бар экен. Анан ошондой нерселерди көргөндө анан эл деле жактырган жок аны. Чубак ажын эмесине аламан улак уюштуруп алып, анан нар жагында болсо тигинтип алдап атасыңар дейт да. А эмне чубак ажы силерге эмне ушинтип алдаган үйрөттү беле деген нерседей эл деле жактырган жок аны. Эгер устазга бир ошондой бир маареке уюштурам десе, илимий конференцияларды уюштурсун, илимий бир жарыштарды уюштурсун, ошол жак менен элге бир пайдасы боло тургандай нерсе болсо. Аны мен ойлогонум бул аламан улак уюштургандар чубак устазды коюп алганын ойлойм да, бул бир учурдарда улакты болбойт деген молдолор да болгон да. Ошол учурларда чубак устаз болот экендигин айтып чыккан биринчилерден болгон. Мага чейин деле айтып жүргөндөр бар, бирок медиага айтып, элге айтканда чубак устаз болгон. Балким ошону эске алып уюштурган болушу мүмкүн. Ал деле эмес, башка адамдардын деле элесине кандайдыр бир маареке уюштурганда макамына карап коюш керек. Адатта өзүрүктө ошондой. Башка бир четтеги, мисалы аалымдар туурасындагы өткөрүлгөн иштерди деле көрүп жүрөбүз да. Ал жерде дагы ошол өзүнүн макамына, даражасына жараша маарекелер уюштурулат. Устаз эми диндин адамы, илимдин адамы болгондуктан ошол жаатта эскерилип, ошол жаатта бир иш-чаралар өткөрүлсө аябай максатка ылайык, устаздын ордуна дагы, макамына да ылайык болмок, албетте. Эми ошол улак деп калдык. Улакты туура устаз алгач бул кыргыз элинин улуттук оюн экендиги, буда эч кандай шарият тыйбайт экендигин албетте баягы туура келген шарттарда негизинен оюнду. Бирок ошол эле кезде өзүнүн бир сабагында айткан жерин уктук эле. Бирөөдү азыр улакка кетип калыптыр. Андан көрө келип кичине сабак отурса бир нерсе үйрөнөт эле деп урушканын да уктук эле да. Анан балким адамдар деле бир жакшы максатты уюштургандыр. Ошентсе деле устаздын ордуна, эмгегине бир жарашпай турган деңгээлде болуп калды окшойт. Эл деле аны жакшы кабылдаган жок. Ооба. Allah razı olsun. Шакирттеринин арасынан устазга арналган китеп жазылабы же устаз жазып бүтүрө албаган китептерди толук бүтүрүп чыгарабы? Ошол боюнча баян берсеңиздер. Устаз кандай китеп баштаган болсо алардын бардыгын бүтүргөн. Анан китептери көбүнчө кыргыз тилинде жазылды, бардыгы десек да болот. Анан келечекте устаздын планы бар болчу. Баягы тахкик деп коет. Ал дегени жарыкка чыга элек китептерди мактуутат деп коет арабча. Ошондой бир жарыкка чыга элек китептерди, кол жазмаларды жарыкка алып чыгуу, эмгек кылып, аны тахкик деп коет. Биз келечекте ошондой бир иш баштайбыз деп пландап атканда, анан ал китептин атын айта турган болсок, Фатхул Кадир. Ханафи мазхабында өтө чоң орду бар. Ал-Хидая деген китебиз бар. Бул бир эле Ханафи мазхабында эмес, фикх илими боюнча 4 мазхаб боюнча бардык аалымдар таналган, өтө жогорку деңгээлде жазылган деп айтылган Ал-Хидая деген китебиз бар да. Ошол китепке түшүндүрмө жазылган. Анын аты Фатхул Кадир. Анан ал китептин баягы бир жакшы басмалары болбогондуктан, басыкка чыккан баягы китептердин ичинде каталар көп болгондуктан ошолорду оңдоп жарыкка чыгарабыз деп пландап аткан болчу да. Анан көп окуучулар менен баягы биргелешип иштейбиз деп дагы айткан болчу. Жеке өзү эле эмес, балким баарыбызды чакырып, анан тапшырмаларды берип, атайын бир убакыт бөлүп олтуруп, ошол жерден ошол китепти жарыкка алып чыкмакчы болгон элек. Ушул планы ишке ашпай калды десек болот. Анан мындан сырткары дагы көптөгөн пландары бар болчу. Китеп жазуу боюнча эгерде бир кыргызча китеп болгон болсо, аны биз менен кеңешпейт болчу. Арабча китептерди көбүрөөк кеңешет болчу. Жана айтып кеткендей, китептерди жарыкка чыгаруу боюнча көп пландары бар болчу. Анан биз эмне кылабыз дегенде, биз дагы колдон келишинче, эгерде Кудай Таала өмүрүбүзгө береке берген болсо, өмүрүбүздүн акырына чейин устаздын баягы бүтпөй калган иштерин бүтүргөнгө аракет кылабыз, пландарын ишке ашырганга аракет кылабыз дегендей. Анан жеке өзүбүз дагы койгон келечекке пландарыбыз бар дегендей, ушулардын бардыгын Кудай буйруса ишке ашырганга аракет кылабыз. Анан устаздын атынан китеп жазганга даярбыз, эгерде колубуздан келген болсо.
устазды баягы башында бир атын атап, устазга баягы бир окуган кишилерден дуа талап кылып дегендей, буга окшогон иштердин баарына иншалла даярбыз деп айтат элек. Алла разы болсын. Ооба, негизинен устаздын жазып кеткен китептери бар. Андан тышкары мына шакирттердин арасында китеп жазуу деле бул адамдагы бир талант да, өнөр. Кээ бирлер жазат, кээ бирлер сүйлөйт дегендей. Анан жаза тургандар болсо жазат иншалла. Анан жазганда мен ойлойм да, бул китеп жазганда устаздын бирок ооба, устаздын тирүү кезинде устаз туурасында китеп жазылган. Биз бир жолу отурганымда бир киши келип китебин берген да, ошондо устаз туурасында китеп жазган экен. Негизи китеп ар кандай тараптан жазылат. Мен жеке пикиримде мындай ойлойм да, устаздын элге кылган кызматы, анан кийин баягы өзүнүн өзгөчөлүктөрү туурасында жазса болот. Устаздын илим алган жолу, элге түшүндүрүү методдору, ушул сыяктуу бир өзгөчөлүктөрү туурасында жазса да болот да. Анан баарыбыз эле чогулуп келип өмүр баян жөнүндө жаза берсек, өмүр баян. Демек ушундай кылып жазса болот да. Ар бирисинин ниетибизде бар. Мисалы устаз туурасында китеп жазуу, таланты барлар өзгөчө. Буюрса алдыңкы жылдары ошол китепти сиздердин кол жазмаңыздарда буюрса окуп да калабыз. Иншалла. Эми агишин артынан кандай бир сооптуу иш болсо, колдон келгенин артка койбойбуз деген ниетибиз бар. Ар кайсы багытта. Эми бул китеп боюнча белектен айткандай, ошол калеми курч китеп жазганга таланттуу сөзмөр устаздын шакирттери дагы бар иншалла. Китеп жазууну балким ошолордон күтөбүз, ошолорго колдон келген жардамды беребиз деген үмүттөбүз иншалла. Кайсы бир деңгээлде устаздын максаттары ишке ашып, китеп эле эмес, балким биздин дагы бир коомчулукка аралашып, диний жаатта эмгек кылып аткандыгыбыз, бул дагы бир устаздын максаттарынын бири болсо керек эле. Ошол жаатта тарбиялаган бир гана китеп эле эмес. Ушул деле биздин бир устазга бир жакшы бир шакирт болгонубуздун белгиси деп ойлойм да иншалла. Жаратканым берекелүү болсун иншалла. Устазды түш көрдүңүздөр беле? Жана кандай түш болгон? Ооба, түшүбүздө көрдүк. Анан мен өзүмдү айта турган болсом, көп көргөн жокмун, бир жолу көрдүм. Анан экинчи жолу көргөнүмдү так азыр эстей албайтам. Түшүмдө баягы биз көбүнчө устаздын жанында сабак менен жүргөндүктөн түшүмдө дагы ошол сабакты көрдүм. Адаттагыдай сабак өтүп атыптыр элдерге. Анан баягы көбүнчө илим жолундагы илим талап кылып жүргөндөр бар экен отурган жерде. Анан сабак бүткөндөн кийин биз баягы устазды урматтап, адаттагыдай колундагы сумкаларын, китептерин ошол машинесине чейин алып барып, анан олтургузуп, эшигин жаап коюу адатыбыз бар эле да. Анан адаттагыдай мен дагы ошол устазга барып учурашып, анан бери экөөбүз басып келатканда артында баягы столдун үстүндө бир китеби калып калганын айтты мага. Анан ошону алып кел деп мага буйруду да. Анан барып китепти алып келдим. Анан алып келатып жанагы китептин ичин ачып жетишкенге аракет кылдым да. Бирок жетиштим, ичин ачып караганымда баягы фикх илими боюнча, шарият илимдери боюнча жазылган китеп экен. Анан анын дагы бир аз уландысы бар, бирок ооба, негизгилери ушул жерге чейин. Өзү устазы түш көрүп өтүп кеткенден кийин, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин мен деле бир жолу түш көрдүм. Устаз бир чоң мекем экен. Анан биз ошол жерде экенбиз. Анан устаз Хабибулла Дамулла менен келаптыр. Хабибулла Дамулла мына бул өтүп кетти а киши дагы. Дарген улутунда болгон, чоң Дамулла болгон. Дасатай Хотур деп ошол жакта балдарга сабак берген чоң Дамулла. Болда чөйрөнүн баары билет. Ушу киши экөө экен, экөөтүн өтүп кеткен да. Экөө басып келатат. Анан астынан жолугуп эле устаздарды тосуп учурашсам эле Хабибулла Дамулла айтып калды. Бадыламал жаттаган балдар бар бекен депчи. Бадыламал бул биздеги акыйдадагы Сироджиддин Ошийнин акыйдадагы ыр сабында жазылган китеп, ыр түрүндө жазылган. Анан ошону сурады да, баягы эми чубак ажыны сенин шакиртиң дегендей кылып, баягы эмелер бар бекен? Бадыламаны жаттагандар бар бекен дейт да. Деди эле устаз дагы мынтип бадыламаны жаттаган балдарың барбы деди. Ооба дедим, бар. Бу жерде азыр чекесинен сурасаңыз баары айтып берет дедим да. Десем устаз жакшы. Хабибулла Дамулла шыр эле баягы эмеге, мекемеге кирип кетти, чоң экен. Анан устаз кирейин деп аткан артынан барып, устаздан сурадым.
Устаз десем, карады. Пайгамбарыбызды көрдүңүзбү деп сурады. Сурасам, ооба белек көрдүм dedi. Анан ошол жерден мен баягы өзүмдү карман албай пайгамбарыбызды көрдүм дегенине ыйла бердим да. Ыйлап аттым. Ойгонуп кеттим. Ойгонуп кетсем өңүмдө да ыйлап аттым. Анан токтоно албай бир аздан токтогондон кийин ошол түш жөнүндө жакшы билген устаздар бар. Ошолордон сурасам айтат, Чубак устаздын абалы жакшы экен дейт да. Бул нерселер чындык баягы түшүндө ыйлап аткан болсо, ошентип ойгонсо, ошондой бир түш жорган адамдар болот да. Анан устаз ошол нерселерди пайгамбарыбызды көрдүм дегени, ушулардын баарын айтып, Чубак устаздын абалы жакшы экен дейт. Кийин мен ошол түштөн кийин ошол жерде балдарды окутуп, мен канча бир баланы бадыламаны жаттаттым да. Бадыламаны жаттатып, кийин Ахмашар устаз келгенде а кишиге жолуктуруп, анын ижазасын алып бердим. Анан кийин өзүмчө сүйүнүп калдым. Устазды түшүндө көргөн нерсе кийин ишке ашып кетти да. Жакшы болду. Устазды өткөндөн кийин бир так айтканда 3 жолу түш көрдүм. Ошонун эми бирөөсүн айта алам, экөөсүн айта албайм. Бирөөсүн айтсак, ошол адаттагыдай бир жерде сабакта отурабыз. Мен бул жерде отурсам, сол жагымда тарелдамыл отурат. Бул оң жактан устаз кирип келди дагы бир китепти адатынча колтуктап алыптыр. Колунан китеп түшчү эмес беле. Анан ошол китебин мактанып атат устазчы. Жаңы китеп алдым депчи. Анан тарелдамада китепти жакшы көргөн киши да менден оозунуп тура калды да, ошо китепти биринчи көрөйүн депчи. Китеп менин колума тийип калып атат да, биринчи мен барактап көрүп туруп, анан кийин тарелдамага узатып атам да. Ушундай түш көрүп ойгонуп кеттим. Ошол кезде академияда болчумун да. Ошол жерде жаттым эле, анан ойгонсом түшүм ушу багымдат убактысы болуп калган экен. Неге мен жокмун? Иншалла кийинкисинде сурайбыз деп коет. Расанын берекелүү болсун иншалла. Амин. Түшүңүздөрдү түш эмес, туш кылсын устаз өзү айтмакчы. Амин. Устаз менен болгон тамашалуу окуяларыңыздар. Же устаз сиздерге айткан тамашалуу бир сөздөрү. Устаздын баягы окуп жүргөн кезде көп эле тамашалары бар болчу. Анан кээ бирлерин кийин баягы мечитте жамаатка сабак өткөндө дагы угуп калдык. Анан бизге баягы сабак берип жүргөндөгү тамашаларынан баягы эсимде калганын айта турган болсом, балким бул кээ бирлерге өтө деле кызыктуу болбоо мүмкүн, бирок баягы мисал катары айтканда аябай бизге кызыктуу болгондо. Кээде устаз бир мисал айтат эле, ошол тамаша дагы болот эле, анан ошол маселеге мисал дагы болуп кала берет эле да. Биздин сабак баягы үй бүлөлүү кишилерге күйөөсү баягы аялына, балдарына, дагы башка жакындарына нафака берүү боюнча болуп атканда, алардын кийим кечесин, тамак ашын, жата тургандай жерин даярдап берүү боюнча болуп аткан. Анан ошондо баягы нафака бербей койгон кишинин өкүмү кандай болот шарият боюнча деп ошону айтып отуруп, анан артынан бир мисал айткан эле тамаша катары. Бир киши бир жерде иштейт экен, айлык алат экен. Анан айлык алып баягы айлыгын үй бүлөсүнө коротпостон дайыма өзү коротуп кое берет экен да. Базарга барып эле өзү жакшы көргөн бир чайкананын, ашкананын мантысы бар экен. Ошол жерден кечке манты жеп отуруп, жанагы айлыгын түгөтүп коет экен деп бизге тамаша катары айткан эле да. Ошону эсте калыптыр. Бир сабагында да айтат го. Сен өзүң дырдайып эмеден чайканадан тоюп барасың. Сен аялың бети копку, ошосун ийиңе алып бар деп. Ооба. Сиз Устаздын эми тамаша өзү услубу ошондой болгон да. Баягы элге жеткизүүдө тамаша менен жеткизүү, кабыл алуу, ошонун жагы менен. Ооба. Ошентип айтып жеткизчи. Анан андай эмелер көп эми баягы видеолорунда көрүп жүрөм. Бизге эсте калган ошо биздеги сабакка байланыштуу эле да. Биз сабак окуп атканда ошол баягы жанагындай да, мисалдарды китептеги келген нерсени мисал кылып жазган кезде, анан ошолордун аттары, бирдекелерди айтканда, мисалы, ал учурда биз 2009-тарда окуп жүргөндө, мисалы кыз дейт да, бала менен үйлөнүп атат десе, анан кыздын атын ким кылабыз десе, балдардын арасында бирөө Жармагүл дейт да. Устаз Жармагүл деп жазып коет. Биз кыз күлөбүз анан. Баланын аты десе, баланын аты Балтабай, мисалы Тешебай деген сыяктуу кылып, ошондой бир балдар тартат эле да. Кызыктырып окууга. Анан устаздан ал баланын айткан нерсесин кабыл алып, ал жака жазып, анан ошол учурда бир кызык да. Андан тышкары эми устаздын кызыктуу эмелери көп. Аны айтсак, элдин көпчүлүгү эле билет. Сиздин Устаз эми өзгөчөлүгү ошол болчу да, элге тамаша иретинде айткан маселеси
бир ичинде чоң сабак камтылган, акыйкат камтылган. Устаз өзү айткандай кээде айла жок күлөсүң дейт го. Эмес өзү күлө албайсың ал ишке дейт. Бирок айла жок күлөсүң дейт да. Ошол сыяктуу устаздын тамашалары бүт ошондой болчу. Өзү айткандай чогуу устаздын баягы сабагына барган элдер чогуу ажынын сабагына барып күлүп келейли деп келет экен адамдар депчи. Эми күлгөнү келсеңер анда күлүп эле кетесиңер, сабак ниетинде келсеңер анда соопту да калып кетесиңер, күлүп да кетесиңер деп өзү көп айтчу эмес беле. А киши ушул жагынан аябай таланттуу болгон. Сиздин эсте калган? Биздин эми эсте калган азырынча устаз бизди күлдүргөнүн эстей албай атам, бирок биз бир эки сөздөрдү айтып устазды күлдүрчү элек да. Бир ушундай окуя болуп калды, сабакта отурганбыз, анан Мурат Аала ажы рахматы жөнүндө айтып калды. А киши балбан болгон, улак тарткан депчи. Улак сүннөт да деп. Ат минген сүннөт да депчи. Анан мен айтып атам да, устаз Мурат Аала ажы рахмат анда сүннөт деле тилитип жүргөн экен да десем, аябай күлчү эле дейсиң. Ооба деп алыпчы. Мен дагы бирөөнү кошумчалап коеюнчу. Биз окуп жүргөн учурда баягы айтпадыкпы, муфтиятта дагы иштечү, фатва бөлүмүндө деп. Анан ошол муфтият баягы Гоголя көчөсүндө жайгашкан го. Ошол муфтиятка карама каршы турган жолдун бул жак бетинде бир дүкөн бар болчу да. Дүкөндүн бар экендигин билет элек, бирок дүкөндүн ичинде ким иштейт экенин билбейт болчубуз да. Анан дүкөндө баягы молочный деп коет го, сүт азыктарын сатат болчу. Сүт, айран, ошо быштагы ошого окшогон. Анан ошол жерде бир орус аял иштейт экен. Анан ошону бир жолу күлдүргөнү эсимде калыптыр да, кирип туруп, могул жердеги аялды билесиңерби, орус аялды дейт да, ошону байкачу экен. Биз дайыма келебиз, ошол жерден өтөбүз. Бирок ал жерде ким иштейт экенин билчү эмес экен элек да. Анан ошол орус аялды айтып атат, аябай мындай толук аял болчу экен да, семиз. Ошону мындай бир туруп көргөзүп берген эле да. Ошол дүкөнү да кичине болчу, чоң эмес болчу, бир 1,5 метр же бир ушундай кичинекей эле болчу да. Анан киргенде соода кылганда ошол орус аял баягы чоң болгондуктан кирет бүттү дейт да. Кыймыл ушинтип соода кылат деп түшүндүрүп берген эле да. Мынтип алып берип депчи. Ошол эсте калыптыр. Машалла. Баягы байкоосу да күчтүү болчу да. Кыракылыгы. Кайсы жерде эмне бар, кыракылыгы. Азырдан мылайча эстеп кеттим. Ошол эле баягы фатва бөлүм баягы эле. 15 кабинет сабакта отурабыз, бирөө маселе сурап келип калды. Анан аял жөнүндө арызданып айтып калды. Айтып атат, устаз угуп отуруп. Аялыңыз жол салып жүрөбү дедиле. Жок, эми мындай эле жүрөт дейт. Кандай жылаңач жүрөбү дейт. Анан жок, жылаңач эмес, эми шым кийип, мындай кийип жүрөт десе, таксырым бизде ошон жылаңач жүрөт деп коет дейт. Эске түшүп кетти да. Да мен да бир эстеп кеттим. Устаз жаңы келип иштеп жүрөт да. Анан устаз айтат, бул китептеги нерсени элге айтып бербеш керек экен дейт да. Бирөө келиптир устаздан, аялына талак берип коюптур. Анан устаздан сурайт экен келип. Сураса устаз маселесин териштирип туруп, аялыңа бир талак түшүптүр деп жазып берет дагы. Анан эми сенде дагы 2 талак берген укугуң бар деп жазып. Жаңы иштеп жүргөн кезде. Ал барыптыр да үйүнө барыптыр, менде дагы 2 укугум бар экен деп дагы 2 талак берип тастапты. Аялда. Аялда да менде да 2 дагы чуагачы айткан 2 укугум бар деп турду, 2 талак берип таштап. Болду жеме. Тоо. Устаз айтат, бул китептеги нерсени айтып бербеш керек экен. Нар жагын айтпаш керек экен элге дейт да. Болду. Ушу менен жакшы жаша, нар жагын айтпаш керек экен дейт. Устаз өз сабагында айткандай да, кыргызга мүмкүн десек болот деп түшүнөт дейт. Мен өзүмдө ошо күлкүлүү окуя сабагына барып калдык. Сабагына барып анан номерин алайын деп балдарга антимент эптеп номерин алдым. Анан не деп жазышымды билбейм. Суроом деле жок, сабактарын угуп атып бардык суроолорума жообун алчым. Анан не деп жазышымды билбей күндө жаза бердим. Ассалам алейкум. Устаз сабак болуп атса ооба деп бир жооп берди, экинчи жолу жооп берди, үчүнчү жолу анан дагы бир жолу жазсам урушту. Эми сиз дайыма эле ушинтип сурай бересиз. Сабак болот, келе бериңиз деди. Анан ошондо устаз өзү экенин билдим да. Ойлоп аттым эле, устаз өзү эмес башка бирөө эле номерин берип койду депчи. Ошентип устаз урушкандан кийин анан устаз өзү экенине ишендим да. Урушканчыбы тамашалап. Устаздын китеп окуу методикасы жана эс акыл тутуму, эс тутуму кандай эле? Устаз китеп окууну аябай жакшы өздөштүргөн, баягы көп окугандыктан.
Анан бат окуйт болчу. Кээде бир китепти бат эле коюп болчу да. Кээ бир адамдар айлап жылдап окуган болсо, ошону устаз эртерээк бүтүрүп, эртерээк ошону айтып чыкканга аракет кылар эле да. Анан бат окуганы балким ал китептерди мурда окуп койгондуктан болсо керек. Анткени шариат илимдерин бат окуу кыйын чындап. Шариат илимдери ушундай баягы көңүл буруу керек болуп калат. Ар бир керек болсо ичиндеги калима сөз деп коет. Анан тамгаларына дагы көңүл буруу керек болуп калат да. Ошон үчүн шариат илимдерин чындап келгенде бат окуу кыйын. Баягы адабий китептерге окшош эмес да, кыргызча. Мисалы баягы 4 катарды, 5 катарды бир окуса боло берет деп азыр бир илим пайда болду. Тез окуу. Тез окуу боюнча методикалар. Шариат илимдерин баягы тез окуй албайсың. Анткени ар бир келген сүйлөм, кээде ичиндеги сөздөр мааниге ээ болот дагы, ар бирине токтолуп кетүү керек болот. Бирок ошондой болсо дагы бат окуйт болчу. Бат окуганы мурда ошол китептерди, ошол илимдерди окугандыктан болсо керек. Анткени бир катар окуп чыккандан кийин ичиндеги маселелер тааныш болуп калат да. Андан кийинки баягы эс тутуму боюнча акыйкатта устаздын эс тутуму жакшы болчу. Кээде тамаша иретинде менин эс тутумум начар деп айтып коет болчу, бирок акыйкатта андай эмес болчу. Бардык маселелери жаттап калат болчу. Керек болсо кээде кээ бир маселелерди ошонун бети менен дагы жаттап алган учурлар болот эле да. Адашып калганы болгону көбүрөөк окугандыктан гана адашып калбаса, бирок кайсыл китепте эмне жазылат экендигин, анан ал китептин автору ким экендигин, керек болсо качан төрөлүп, качан өлгөндүгүн дагы жатка билер эле да. Устаздын элге көпчүлүккө белгилүү эле, устаздын көп китеп окугандыгы, тез окугандыгы, маалыматы көп экендиги. Андан тышкары дагы мындай байкаган нерселерибиз, ошол китептеги нерсени устаз баягы сыртка чыгарып бере алат эле да, көргөзүп бере алат. Анан биз баягы устаз эскергенде ошентип жазгандарыбыз бар да. Баягы сабак берип атканда, ошол китепти жазган адам өзү сабак берип аткандай элес калтырат эле да. Баягы тез эле окуп кетет десе, ичиндеги нерсени татырат окуп таштап, кийин айта албай кала турган эмес. Ошонун ичинде келген маани маңызды бизге баягы түшүндүрүүдө ошол китепти жазган адам жазгандай, сүйлөп аткандай кылып түшүндүрүп бере турган өзгөчөлүгү бар болчу. Андан тышкары жанагы Тарел шейх айтып кетти, бу жерде устаздын эс тутуму жакшы болчу негизи. Анан бизге ошентип көп айтат эле, мен жакшы эмес, мисалы, эме Куран жаттабай калдым, анан башка нерселерди айтат эле. Бирок бир жолу ошентип айтып бергени бар, жанагы Мажалланын шархы, шейх Атасинин шархы мененчи. Ошону бир мактабга барып калып, китепканага. Анан ошол жерде жок экен ал. Бирок ошол сатуучуда бар экен да китеп. Кийин ал киши менен сүйлөшүп отуруп жөн эле. Бул китеп барбы? Анан сен аны кайдан билесиң? Буну ким жазган? Канчанчы жыл өлгөн деп ошентип отуруп, устаз экөө сүйлөшүп, улам бул суроо берет отуруп, тигини жеңип алган да. Жеңип алып анан таң калып баягы эми элестет, Орто Азиядан бирөө келсе, өмүрү ал жака антип чыгып окубагандар болбосо, азыр кийинки учурларда да. Анан устазга таң калып, анан баягы китебин берген экен. Шарх Атасин берген деп айтып берген да. Ооба. Ошондой. Сиз ошентип көп айтчу эле өзү. Мен эске тутумум начарыраак деп коет да. Анан биз күлөбүз, устаз сиз китептердин беттеринен бери, алымдарынын кайсы жылы туулуп, кайсы жылы өлгөндөн бери, аттарынан бери, жазган китептеринен бери билесиз го десең. Эми бу ушундай да деп койчу эле да устазчы. Анан чындыгында бул кишинин китеп окуу методикасы бир эң жогорку деңгээлде болгон экен. Өзү көп айтчу эмес беле, мен бир отурганда 450-500 беттик китепти окуп бүтүрүп койчумун депчи. Анан ошол эле кезде белектамын айткандай китептин ичиндеги нерсени жашоого айкалыштырып бергендиги бул эң эле чоң жетишкендиги болду да устаздын. Өзү дагы көп айтчу эле баягы башында. Китептеги маселе башка болот экен депчи. Жашоо башка экен, адамдарга ошол нерсени айкалыштырып бериш керек экен депчи. Ал жагынан эч кимдин алдына салчу эмес да устаз. Манасты деле шариатка ылайыкташтырып, шариат бар экенин, ошол жакта даарат алганын, кээ бир сүрөлөрдүн чечмеленишин бүт устаз айтып берип, анан бири-бирине жакындаштырды да. Анткени ага чейин эки тарап бири-бирин билбей эле, бири-бирин чанып жүрчү да. Өзү да баягы манас жөнүндө айтканда, өкүнүчтүүсү дин билгендерибиз манас билбейт, манас билгендерибиз динди билбейт депчи, экөөнү эки бөлүп алган деп. Экөөсү бир нерсе депчи. Анан бүгүнкү күндө негизи эле ошол диний тармакта эмгек кылам деген ар бир эле имамдын же молдонун
бир кемчилиги ушул. Адамдардын турмуштук жашоосун дин менен айкалыштырып бере албай, көбүнесе туура маселе айтам деп атып, элдерди кайра качырып алат же элдерди мындай бир жашоосун бузуп алат. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүү ушул жерден айтып кетейин. Үй бүлөлүк маселеде сабак айткан, кеңеш айткан жаштар же аялдар көбөйүп кеткендиктен үй бүлө бекемделбей, балким тескерисинче бузулуп баштаптыр да бүгүнкү күндөчү. Ушундай бир фактылар катталыптыр. Ошолордун сабагына катышып келгенден кийин үй бүлөнүн тынчы бузулуп, акыры ажырашып тынгандар бар экен да. Демек, кайсы бир деңгээлде диний маселени адамдардын жашоосуна айкалыштыра билиш керек. Анан ошол жанагы элдердин суроосуна жооп берген адистер да аз болуп атат да. Көпчүлүгү кайрылат, анан кайсыл жерден алабыз, кайсыл жерден депчи. Азыр ошол эфирден пайдаланып мен да айтсам, ошондой адистерди көбөйтүп же мекемелерди көбөйтсө аябай жакшы болмок. Мындан ары устазды кантип эскерсек болот? Илимий иш-чаралардыбы же Куран жарыштардыбы же кандайдыр бир семинарларды өткөрүппү? Устаз акыйкатта көп эмгек калтырып кетти. Көптөгөн шакирттерди, окуучуларды чыгарды. Анан жалпылай элге дагы көп маселе айтты. Анан устаздын ошол насааттарын угуп көп адамдар динге келди, дин менен жашап калды дегендей. Демек, биз буларга карай турган болсок, карыз болуп калабыз да. Анткени динибизде баягы бир тамга үйрөткөн болсо дагы, ал бизге устаз болуп эсептелет дагы, андан биз карыздар болуп калабыз да. Ошол үйрөткөн кишинин атынан дайыма дуа кылып туруу бизге милдеттүү болуп калат. Ошон үчүн Али радиаллаху анху айтат: "Ана абдун мен алламани харфан вахидан." Ким мага бир тамга үйрөткөн болсо, мен ага кул болот элем дейт да. Баягы бир биздин түшүнүктөгү кул болуп калбаса дагы, мен ошонун кызматын кулдай кызмат кылат элем деп түшүндүрөт да. Кааласа мени базарга алып барып сатып ийе тургандай, кааласа үйүнө кызматчы кылып калтырып кое тургандай деңгээлде мен ага кул сыяктуу кызмат кылат элем дейт да. Бир тамга үйрөткөн кишиге деп айтып атат. Демек, шарият үйрөткөн киши дайыма анын даражасы жогору болот. Дайыма биз андан карыздар болобуз. Жөнөкөй эле мисалы бир көчөдө адашып калсак, бизге бир көчөнү үйрөтүп койгон, айтып койгон, бир адрести туура жеткирип койгон, же болбосо колубуздан жетелеп ошол таппай аткан жерди көргөзүп койгон болсо, андан ыраазы болуп дайыма эстеп жүрөт элек да. Эми бизге ушундай сабак берген, насаатын айткан, кээде ушундай бир насаатте олтуруп, элде олтуруп, үй бүлөсү калып кеткен учурлар да болгон да. Балдарынын мектеби да калып кеткен учурлар болгон, үй бүлөлүк жашоосу да калып кетип, элим деп, жерим деп өтүп кетти да бул киши. Ошон үчүн мен устаздан баарыбыз карыз деп билет элем. Окуучулары да анан жөнөкөй элдер да. Жалпы эл. Анан биз эмне кыла алабыз дегенде, ар бир адам ошол колунан келгенин жасаганы жакшы деп айтат элек. Баягы бир маарекелерди өткөрүп, атайын бир Куран окутуу үчүн бир 10-20 адамды чакырып, анан бир сабактарды уюштуруп, шарт эмес булардын бардыгы. Балким ар ким өзүнүн колунан келгенин жасаган болсо жакшы болот эле деп айтат элек. Анткени садакалардын эң жакшысы өзүң муктаж болбой туруп бергени деп айтат да. Динибизде ушинтип айтылат: адам баласы кандай гана жакшы ишти жасап туруп, шарият эмнени жакшы иш деп билген болсо, ошону жасап туруп, өтүп кеткендерге же өтө электерге багыштаган болсо, бул жетет деп айтылат. Мында эч кандай талаш жок. Ахли сунна вал жамаа 4 мазхабта тең буга эч кандай талаш жок. Ошого мен окуучуларына сабак берген адам катары, анан жалпылай элдерге айтат элем: колуңуздардан келгенин жасап туруп багыштаган болсоңуздар, алардын бардыгы жетет деп айтат элем. Алла разы болсун. Маарекелерди кылуунун шарты деле жок негизи. Бирок негизи биз үйрөнгөн боюнча бул устаз сен атаңдай эле болуп калган адам болот да. Даже кээ бир учурларда баягы атаңдан да жогору адам болот. Устаздын акылары өтө көп болот. Имам Абу Ханифа рахималлах ошентип айтат да, мен баягы устазымдын үйүн көздөй бутумду сунбадым такыр дейт. Анан намаз окуганда намаздан кийин атама, устазыма дуа кылмайынча турбадым дейт мисалы. Бул биздин окутканда устаздар ошентип окутат да. Өзүнүн устазына дуа кылбаган шакирт бул шакирт эмес. Анткени сен адамдан окуп атсаң, үйрөнүп атсаң, бул жолдун баарын ошол кишиден алып атсаң,
Анан биздин устаздарыбыздын оозунан көп уккан сөз ушул болгон да. Ушу кылып аткан иштеримдин баардыгы бул устазымдын берекеси менен. Анткени устазың сени ошентип окутпаганда сен ким элең? Көпчүлүк учурда адамдар ойлойт, мен өзүм жетип атам ушул ийгиликтерге, бир жакшылык нерселерге мен өзүм жетип атам деп көпчүлүк адам ошентип ойлойт да. Бирок чынында ал андай эмес. Ал сен устазың, же бир каржылаган адам, же бир сени бир жерден тартып көтөргөн адам, ошолордун негизинде сен бир жакшылыкка жетесиң. Ошон үчүн эч убакта адам баягы мен жеттим деп ойлобош керек. Ошол себептен устаздарды эскерүү ар түрлүү болот. Ар бир адам өзүнүн баягы устазды эстеген кезде дуа. Негизгиси эң чоң нерсе ушул дуа. Анан сиздин сурооңуз мен түшүнгөнүм боюнча мындай болот деп окшойт. Баягы баары бир деле ошондой иштер уюштулуп атпайбы? Жарыштар болот, башка нерселер болуп атпайбы? Ушуну кандай кылып уюштурсак деген суроо болот окшойт деп ойлойм. Ооба, устаздын мисалы биз көрүп жүргөн мурдагы башка жактан аалымдар кантип эскеришет адаттарда негизи бизде деле негизи бул устаздын кылган эмгектери айтылат, анын жакшы амалдары айтылат, анан адамдын өзүнүн сыпаттары, эмгеги бүттүгү айтылат да. Ошондой жыйындарды кылса болот. Анткени биздин өзүнүн биякта китептерде айтылат, ошол салих, таква деп эсептеген адамдарды зикир кылуу өзү дагы бул жакшылык дейт да. Аларды айтып элге жеткизүү. Андан тышкары бизде дагы мындай да, китептерде келет, Ахлу сунна вал жамааттын туура жолду алып жүргөн адамдарды элге таанытуу бул дин кызматкерлеринин милдети деп айтат. Ошол Ахлу сунна вал жамаат пайгамбарыбыздын сахабаларынын жолу кайсы экендигин элге жеткизүү, анан ошол жолдо жүргөн аалымдарды дагы жеткизүү элге дин кызматкерлерине милдет деп айтат да. Себеп деген адамдар кимди ээрчиш керек, кимдин оюн угуш керек. Ошого ылайык, эгер Чубак устаздын өзүнүн макамына жараша, ошондой жыйындарды уюштурса болот. Жанагы башка дагы өттүк. Ал кээде устаздын макамына жараша келбей калган нерселерден алысыраак кылды. Алла разы болсун. Аалымдарды зикир кылуу албетте бул жакшы амал. Ушуну устаз рахмат өзү айтчу эле. Аалымдарды зикир кылуу бул Алла Тааланын аскерлеринен бир аскер депчи. Ошол зикир кылынган учурда алардын аты аталган учурда баягы өзүдө да сөз бар эмеспи? Атын аталса куту сүйүнөт депчи. Балким бул жакта дамаларыбыз айткандай эскерип туруу, а кишинин акысына дуа кылып туруу, өзүнчө Куран окуп, багыштап туруу бул дагы эскерүүнүн бир жолу. Балким бул ар кимдин эле колунан келе турган эскерүү. Далилдамал айткандай өтө эле кыйналыштын деле кереги жок. Бир чоң буда мал союп, жылкы союп, аш берип дегендей. Кээде балким ошондой чоң иш болгону менен соо аз болуп калышы мүмкүн. Бирок чындап адам бир эстеген кезде анын акысына дуа кылып, Кудай Тааланын рахматын тилеп дуа кылып коюу бул чындап бир сооптуу иш. Бул ар бирибиздин мойнубуздагы балким милдетибиз. Эскерип туруу. Устаз дагы өзү көп айтар эле. Мен ушу устаздарымды эстегенде бир аз көңүлүм жаялып, мындай турмуштагы кээ бирки баягы маселелерди унутуп, эс алып калам дечи эле да. Ошол сыяктуу биз дагы ушу ар бир эле сүйлөшүүбүз устазды эскермейинче болбойт. Бир адатка айланып калган. Сабактарыбыз деле, баягы жума баяндарыбыз деле бир сыйра устазды эскермейинче өтө албай турган болуп калганбыз да. Балким элдер деле ушундай бир жакшы жеңил, сооптуу жолдорду тандаган болсо жакшы болот. Алла разы болсун. Сиздердин эсиңиздерде калган устаздын накыл сөзү кыска. Ошол кезде биз кызыгып, билим жолуна жаңы түшүп, аябай бир устаздын аркасынан ээрчип окуп жүргөн кезде устаз бир сөз айткан. Мен афтаан кулли ма суила фахуа мажнун депчи. Ар бир эле суралган эле суроого жооп бере берген бул акмак болот деп. Кээде эмес, негизи эле өзүнүн кабинетине ошол сөздү жазып туруп чаптап койчу эле устаз, бөлмөсүнө ушул нерсени жазып койгон. Ушул сөз ошол кезде бизге аябай катуу таасир берген да. Устаз өзү айтат го эме деп. Өзү билбейт, билбегенин өзү билбейт деп. Мындай жеңил сөз бирок артында укмуш чоң маани жатат да. Ушул сыңары. Негизи ал устаздын бизге китептен, башка жерден эреже мындай накыл сөздөр айткандары көп кабайдыр. Анан устаздын өзүнөн чыккан сөздөр болот да. Ошолор эсте келбей атат. Бирок андай устаздын бизге айткан сөздөр көп мисалы. Ошону сиздерге таасир эткенинен бирди айтып берсеңиз. Кеңештери бар, насааттары аябай эле көп. Анан эгерде насааттары кайсылар таасирленип калган деп айта турган болсоңор, мен бир жолу үйүнө барып калдым устаздын.
Анан негизи биз баягы бирдемкени айтаарда тартынып калчубуз да. Анткени устаздын баягы такыбачылыгы, өзүнүн баягы бир айбаты бар эле да. Анан адепти дагы сактачубуз. Анан барып адаттагыдай баягы ичимдегини айта албай атам, бирок устаз байкады да эмне айтарымдычы. Анан ошол жерден өзү бир жеке бир насааты бар эле мага. Эгерде бир динде эле ушунун артынан түшүп эле бир Кудай үчүн иштеген болсоң, анан бул жолдо өзүңдүн бир арабча садык деп коет. Чыныгы бир динге күйөрүңдү Кудай Таалага далилдей алсаң, сага Кудай Таала дүйнөнүн көптөгөн эшиктерин ачып коет. Деп анан өзүнүн жашоосуна бир мисал келтирген эле. Мен дагы Меккеде окуп жүргөн учурумда баягы пендебиз эми, ар кандай ойлор келет, шарият окуп жүргөн болсок дагы. Анан мен дагы бир эл катары үйлүү жайлуу болсом, анткени үй жок болчу да. Анан эл катары бир жашап, жакшыраак жашаганды каалап, анан бир аз бир кыжаалатка түшүп калдым. Анан бул жактагы туугандарым да улам эле окуп жүрө бересиңби, бир эл катары бир үй алып, бир жашабайсыңбы, качан үйлүү болуп, анан качан элдин катарына кошуласың деп айткан учурлары болду дагы. Анан ошондон таасирленип калып, мен окуткан устазыма барып, бир аз баягы сырымды айтмакчы болдум дейт да. Анан ага айттым дейт. Мен эми барат окшойм, кетет окшойм Меккеден барып, ошол өзүмдүн мекенимде тирлигимди баштайт окшойм дегендей кылып айтканымда, ал айткан эле дейт да. Ошол иштин артынан эле кете берген болсоң, мен сага кепилдик берем деп айткан эле дейт. Сенде үй дагы болот, машина дагы болот, анан жашооң дагы оңолот. Анан үйүң ушундай чоң болот, кайсы бир комнатасына жатаарыңды билбей каласың, кайсы бөлмөсүнө жатаарыңды билбей каласың деп айткан эсимде деп мага ошол окуяны айтып берген эле да. Анан ошону өзү айткан эле, мына мен ошол ийгиликке жеттим депчи. Анан бул негизи ислам тарыхында бул аябай эле көп мындай окуялар. Имам ошолордун да бирөөнү айтып кетейин убакыттан пайдаланып. Имам Абу Ханифанын Абу Юсуф деген окуучусу болот. Абу Юсуфтун атасы жаштайынан өтүп кеткендиктен, анан ошол үйдө үй бүлөнү карай турган Абу Юсуф болот да. Өзү жаш болсо дагы апасын, бир туугандарын баягы жоопкерчилиги Абу Юсуфка жүктөлүп калат. Анан ал киши баягы апасы күнүгө бизге нан таап кел, базарга барып кичине иштеп деп жөнөтөт экен. Анан Абу Ханифанын сабагына катышып калып, базарга барбай эле, акча тапканы барбай эле, Абу Ханифанын сабагына кетип кала берчү да. Анан бир күнү апасы ачуусу келип кетип, анткени үйгө нан таап келбесе кыйын да аларга дагы. Абу Юсуфтун артынан келип, анан Абу Ханифанын өзүн айтканга туура келет. О Абу Ханифа, сен баламды жөн кой. Анан Абу Юсуфтун өзүнө дагы айтат. Инна хубза Аби Ханифа машви. Абу Ханифа анын өзүнө жетерлик дүйнөсү бар. Ага тең элбе. Сен иштебей койсоң биз ачка калып атабыз. Ошого ал жака барбагын деп, анан акыры болбой калганда Абу Ханифанын өзүнө дагы айтат. Анан Абу Ханифа Абу Юсуфтун кичинекей кезинде эле анын зиректигин, анын акылдуулугун, келечекте бир улук бир адам болоорун жаштайынан билип туруп, анан апасына карап туруп айткан. Келечекте балаңыз Әл-Фәлузач жейт депчи. Әл-Фәлузач деген ошол учурдагы баягы ирактыктардын эң баягы сыйлуу тамагы. Бир таттуу нерселерден жасалат экен, аны жеп көргөн жокпуз. Аны баягы падышалар гана жей турган тамак болот дагы. Ошону алдын ала айткан, ошону балаңыз келечекте жейт депчи. Ал дегени баягы улук адам болот дегенидир балким. Анан Абу Ханифа айткандай Абу Юсуф кейін анын баягы бир кедей экендигин байкап калат дагы, Абу Ханифа ага жардам берет акчалай. Абу Ханифа олия киши болгон, Абу Юсуф өзү айтып атат. Олия киши болгон дейт устазым. Мага акча берет эле, ошол акча түгөнөр замат баягы түгөнөйүн деп калганда кайра ошону толуктап койчу дейт да, ошону көрүп тургандай, билип тургандай дейт. Олия киши болчу. Анан Абу Ханифа айткандай келечекте Абу Юсуф өтө чоң аалым болот. Анан бүтүндөй мусулмандардын баягы халифа деп коет, падышалардын, ошо падышачылыктын ичинде казы болот. Бүгүнкү күндө баягы сот болот, эң чоң сот. Баягы чечилбей калган маселелерди Абу Юсуфка эмне кайрылышат эле да. Анан ошондой бир макамга жеткенден кийин
ошол учурдагы падыша Харун ар-Рашид деген киши болгон. Ошону менен бир тактысында сарайында чогултуруп калган учурда Абу Ханифа айткандай аль-фалузаш деген тамак келет да. Анан ошол тамакты көрүп туруп ыйлайт. Абу Ханифа устазым ушинтип айткан эле депчи. Бизге дагы устаз ошого окшогон окуяларын айткан, кээ бирин көрдүк, кээ бирин балким келечекте көрөбүз дегендей. Анан насааттар аябай эле көп. Кудай таала устазды өз рахматын алган болсун. Берекелүү кылсын иншалла. Бир эмесин эстеп кеттим го. Кийин чоң устаз ошол эмени, ошол окуядагы тарих шейх айтып кетти го. Ошол окуядан кийин ошол тамак кандай болот экен деп, кийин устаз баягы ислам университетинин мугалимдери менен барганда ошол Ирактанбы, Ирандан, ошол эмен Ирандан ошол тамакты издеп жедим дейт. Файлузтасың тамак кандай болот экенчи. Жанагы эстей албай аткан нерселер бу эки шейх сүйлөп атып эстетип атат. Устаздын баягы көп бизге таасир берген нерселеринен бири ошол эсиме келген ушул эме болот. Сага окуйм деп келген баланын кийим кечесине караба дейт. Анын окуусуна кара дейт. Ал окуп кетсе болду, ошону кара. Ал жаң келген кезде сен кийим, мисалы шапкасы жок келиши мүмкүн, же кыска кийип келиши мүмкүн да. Ошол кезде ошол баланы сен мындай дебе дейт да. Анын окуусуна кара болду дейт. Ал кийин өзү кийип алат дейт. Биз дагы ошол баягы жаңы устаз окуп жүргөндө бизге андай көңүл бурч эмес. Мисалы такыя жок деле, баш кийим жок, прическа кылып деле кирчик, ал кезде 19, мисалы 20 жаштарда. Анан мындай кыска көйнөктөрдү кийип, чатырак көйнөктү эле кийип кире берет элек сага. Анан устаз бир карайт эле, бирок эчтеке дебейт. Ушул эсимде калыптыр да, баягы окуйм деп келген баланын кийим кечесине караба дейт. Анын окуусуна кара болду. Кийин ал өзү ошол нерселерди кийип алат дейт. Бирок кийин ошондой болду. Баягы устазда окугандардын баардыгы кийин сакалын койду, сакал койчусу, баш кийими чечпей жүргөндөр же ошону чечмей кийип молдо болду деген сөз да. Кээде кээ бирлер болот да, баягы киргенде эле баштаганда эмне бул баш кийимиң жок, анан кийин этегиң жок деп мисалчы. Ошондой окуш. Ошол болгон. Анан дагы бир айткан эме болгон. Силер жана Тараш шейх айтып кетти буну дагы. Окуганда эч нерсени мындай кыйналбагыла. Максатыңар Алла болсун, дин жеткизүү болсун. Ушунда окуй берсеңер, бир учур келет, көрөсүңөр деген да. Анан дагы устаз айтат ошол учурда 2009-тарда силердин азыркы окуп аткан учуруңардагы, силердин араңарда бирөөнүн дагы ниети бузук эмес дейт эле. Неге десе, мына араб дүйнөсүндөгүдөй болуп, мына дин адамдары бир казы же бир сот болуп иштебейт дейт да. Бийлик жок буларга. Анан ошол учурда мисалы айтат да, бизде деле диний чөйрөдө анчалык деле азыр барк жок. Силер баягы бир баркка жетейин деп, бир бийликке жетейин деп окубайсыңар дейт эле да. Бирок азыр канча андан бери канча жыл өтүп кетти? 12-13 жыл өтүп кетпедиби? Бирок азыр абал башкача болуп калды. Азыр ар бир адам эме болуп калды, ниетин түзөш керек. Анткени эл арасында молдолордун кадыр баркы көтөрүлдү, эл сыйлады. Анан ушул баркка жетейин дегендер да бар. Бирөө мынтип айтат да, мен баламды окутайын дейт да. Ушул жака окутушум керек экен. Булар ушинтип баягы эл астында сыйлуу болуп жүрөт экен дейт да. Бир аз баягы эме бузулуп атат да, элдеги ниет бузулуп атат. Ооба, бузулуп атат. Бирок ошол алымдардын даражасын өйдө көтөрүү, мындай эл арасында молдолордун кадыр баркын көтөрүүгө дагы устаздын салымы өтө чоң болсо керек. Ооба, чоң. Бүгүнкү күндөгү баягы молдолордун баягы диний иштер боюнча башчылар, чоңдор ошол устаздын баягы бир таасири, колдоолору болгон адамдарда муну айтканга болот. Анткени өз учурунда баягы муфтий болгон учурда кээ бирлерин атайын өзүнүн ордуларына койгон учурлар болгондо, имам болчуларды имамга, казы болчуларды казылыкка дегендейчи, бардыгына устаздын таасири, колдоосу болгон десек болот. Ошол эксперттер дагы айтат, жалпы эле ошол муфтияттын ичинде реформа жасаган бир чубак кажы болгон депчи. Ооба. Чоң мындай көрүнүктүү реформалар жасаган. Ишеничтүү айтканга болот буну. Алла разы болсун. Сиздер азыр эмне менен алексиздер бүгүнкү күндө? Биз бүгүнкү күндө сабак менен негизи биздин негизги ишибиз ушул. Илим алганбыз бир азыраак, анан ошону таратуу менен алекпиз, колубуздан келишинче атайын бир убакыттарды белгилеп алып, окуу жайларда, мечиттерде атайын сабактарыбыз бар. Анан да сырткары мечитте дагы иштейбиз. Ал жерде жума баяндарын өтүп турабыз, анан жамаатка сабак өтүп турабыз дегендей. Биз ушундай иштер менен алекпиз. Биздин колубуздан келген иш ушул сабак берүү. Андан башка деле колдон көп нерсе келе бербейт экен. Ошо үйрөнгөн нерсебизди үйрөтүү менен алекпиз. Мен өзү
Расул Акрам ислам институтунда ошол жерде мугалим болуп иштейм. Келгенден бери ошол жерде. Андан тышкары Азари KG борборунда ошол жерде сабак берем. Андан тышкары ошол студенттерди жалпы элге туура динди жеткизүү менен иштейбиз. Анан имамдарды окутуу менен жалпы ошол бүттүгү байланып келип эле сабак менен эле. Көбүнчө ушул нерселер менен алек болобуз, анан башка тармактарга жетишпейбиз деле. Алыш жеткени ушул. Ой, биз дагы ошол колдон келген эмгек экен. Бишкек шаарында бир мечитте имамбыз. Андан сырткары Кара-Балта шаарында Кара-Балта Куран институту бар. Ошол жерде жетекчи болуп кызмат кылып атабыз азыркы күндө. Анан ушулар менен эле санаалаш, жолдош, баягы эле жолубуз бир, колдон келген эмгекти кылсак ниетибиз ошол иншалла. Алла разы болсун иншалла. Сиздердин илимиңиздерге да береке берсин, жаратканым өмүрүңүздөр да берекелүү болсун. Кандай ой максаттарыңыздар болсо жаратканым баарына жеткирсин. Келечекте иншалла Чубак устаздай, Абу Ханифа рахматуллах алейхидей улуу тарыхта атыңыздар кала турган инсандардан болуңуздар. Сиздерге эркин микрофон. Убакыттан пайдаланып, маселе баягы устаз жөнүндө болуп аткандан кийин мен устазга дуа кылат элем, Кудай Таала устазды өз рахматын алып, пейиштеги, акыреттеги даражаларын бийик кылган болсун. Кабыр азабынан, тозок отунан сактасын. Акыреттеги сурактарын жеңил кылып, пейиште пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен, сахабалар менен, улук инсандар менен бирге болууну Кудай Таала насип кылган болсун. Андан кийин силерге, ишиңерге ийгилик, Кудай Таала жасап аткан ишиңерди берекелүү кылган болсун. Эселентип сооп турун жазган болсун. Келечекте силерге жакшы үй бүлө, Кудай Таала ыраазы боло тургандай бир иштерди жасаган, өзүңөргө кызмат кылган, элге, жерге, динге кызмат кылган перзенттерди да Кудай Таала насип кылган болсун. Баарыңарга чоң рахмат. Кудай Таала Чубак устаздан ыраазы болсун. Кылган амалдарын баарын кабыл кылсын. Негизи биздин милдетибиз да ошол. Дайыма устаздын кылган иштерин улантуу, көбүнчө сабак жагында, элге кызмат кылуу жагында. Устаздын мисалы дагы эске түшүп атат, ошол элге кызмат кылуудагы жоопкерчилиги, үй бүлөсүн дагы баягы таштап кызмат кылган учурлар болгон экен да. Мисалы ошодон айтсак, Мирзат Тамыла айтып берген да, Мирзат Тамыла Чубак устаз муфти болуп турган кезинде катчы болчу. Анан ошол жерде айтат, Чубак устаз келди дейт жумушка, дайыма убагында келет дейт. Эч кечикпейт, дайыма келет. Анан бир күнү биз Чубак устаз жумушуна келди, анан кийин Асан ажы экөөбүз деди, барып Чубак устаздын үйүнө отун жеткизип барганга мажбур болдук дейт да. Көрсө Чубак устаздын үйүндө баягы көмөр эме калбай калып, үй муздак экен дейт, суук. Барсак балдары жана калың кийимдерди кийип алып жүрүптүр дейт да. Ошол учурда дагы бала баягы жоопкерчиликти кара, муфти болуп туруп, ошол үй бүлөсүн таштап баягы жумушка келген да. Кийин анан барып биз жанагы көмөр алып барып анан от жагып бердик дейт да. Устаз ошончолук баягы элге кылган ушул кызматы болду. Иншалла биз да колдон келген аракетибизди кылабыз. Андан тышкары биз баягы жеке мен өзүм деле анчалык деңгээлдеги баягы билимдүүмүн деп эсептебеймин. Колунан келген нерсени аракет кылабыз. Кудай Таала Чубак устаздан ыраазы болсун, сиздерден дагы ыраазы болсун. Устаздын баягы биз үчөөбүз отуруп бир аз маек кылдык. Бул менен деле бүтүп калбайт. Устаздын мындан башка да көп кызматтары бар. Биз болгон оюбузга келген, эстеген нерселерибизди айттык. Эң негизгиси биз ошол устаздан калган нерсени жеткизебиз. Жана айтып кеткендей, биздин кылып аткан азыркы күндө кичине бир кызмат болсо дагы, аз чөйрөдөгү адам болсо дагы, ошонун баардыгы биздин устаздарыбыздын берекеси менен. Эч убакта биз өзүбүз жетип алдык деп айта албайбыз. Ушул устаздын биздин могул туура мазхабта, туура акыйдада окуп келип калганыбызга биринчи ушу Чубак устаз себеп болгон да. Ошол себептен биз Чубак устазга өтө көп карызбыз. Эми устазга акысын бериш кыйын. Анан китептерде келгендей, устаздын акыларынан дайыма ошол жана имам Абу Ханифа айткандай намаз окугандан кийин дуа кылуу, анан сабак берип атканда дайыма устаз жөнүндө айтуу дейт. Бир эки эстегендерим ушул да. Анан жалпы жамаатыңыздарга Алла ыраазы болсун. Сиздерге дагы элге мындай маалымат жеткизүүдө чоң кызмат кыласыздар. Кудай Таала кабыл кылсын. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Албетте, алгач силерге ыраазылык билдиребиз. Аллах Таала ыраазы болсун. Ушундай бир жакшы иш чараны уюштуруп, ушул жерге чакырып,
сыйлаганыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун. Сөзсүз анан дуа кылабыз. Кудай Таалам ошо устазыбыз рахматын алсын. Бейишинен эң жогорку орундан жай берсин. Устаз өзү баягы сабактарында айтып калат эле. Бейиш эми бул өзү айткандай бейиш рахаттын жери, бүтпөстүк өңгүс. Бирок ошол жерде дагы илим токтобойт деп айтчу эле да. Илим токтобойт экен депчи. Анан мен ушу көп дуа кылам. Кудай Таалам ошол устазыбыз менен чогуу пайгамбарыбыздын илим мажлисинде бирге кылсын депчи. Иншалла. Анан устаз эми бул жерде биз үчөөбүз эле келип аткандыгыбыз, бул биз үчөөбүз эле деген эмес, албетте көп балдар, алардан эми атын атабасак болбой турган балдар дагы бар. Хабиб деген группалаш балабыз бар. Бул Хабиб менен Калыс экөөсү эң алгач Арашанга устаздын үйүнө сабакка барган балдар. Университетте дагы сабак баштаганда устаз өзү көп айтчу эле, Хабиб менен Калыс келмейинче сабак башталбайт депчи. Ошолордун акысы деп. Ал кишилер дагы өздөрүнүн жаатында аябай эле бир зор эмгектерди кылып атышат. Аларга дагы ийгилик иншалла. Анан буйруса ömrüбүз жетишинче колдон келген кызматты кылып өткөнгө иншалла Кудай Тааладан тофук ийгилик сурайбыз. Белек Тамыл айткандай, ушул биздин бир нерсени билип калгандыгыбыз көп деле эмес, эми кичине бир нерсени билип калгандыгыбыз, туура жолго түшүп, ахли суннаны таанып, мазхаб карманып, туура акыйданы карманып үйрөнүп калгандыгыбыздын себеби ушул устазыбыз болот. Бир кезде биз дагы ар нерсеге кызыгып, ар жака башыбызды салып жүргөн кезде устаз келип, туура жолду көрсөтүп, туура багытты берип, өзүнүн илим эле эмес, жашоодо дагы кеңештерин айтып, бизге бир эбегейсиз бир баягы жашоодон издеп таппай тургандай бир кеңештерин айтканда, буну биз эч качан таанып кете албайбыз, аттап да кете албайбыз. Биздин мойнубуздагы бир чоң милдетибиз. Кудай кааласа, иншалла Аллах Таала акыретте устаздын ошол эмгектерин өзүнүн эселентип берсин деп дуа кылабыз. Устаздын окуучулары дегенде баягы интернет тармагында, желдердин ортосунда баягы атап кеткен окуучулары деп төртөөбүздү атап кеткен эле. Анан ал ошолор гана деп айтылынбайт негизи. Анткени андан башка бир сабактарында дагы, башка окуучуларын дагы атап кеткен учурлар көп эле болгон. Анан бул Тургуналы Тамылдабыздагы кээ бирин айтып кетти. Анан мен дагы бирөөн кошумчалап айта турган болсом, Акылбек Бекиев деген дагы биз менен чогуу окуп жүргөн, анан эң жакшы окуган устаздын окуучусу бар. Анан баягы Калеми Курчтагы ичибизде адамдар, дамылдалар бар дегенде мен ошол кишини айтат элем. Ал киши анткени чындап эле ошол Калеми Курч экендигин далилдей алган. Акыйдату Тахауя деген китеп бар, ошого кыргызча түшүндүрмө берип жазган киши ошол болот. Анан келечекте дагы бул Дамылдабыздан, шейхибизден көп иштерди, көп эмгектерди үмүт кылабыз, анткени өтө илимдүү киши. Анан Калеми дагы Курч, ошого Кудай Таала бул Дамылдабызды дагы илим жолунда бекем кылган болсун деп ал кишиге дагы дуа кылат элек. Кудай Таала баарыбыздан ыраазы болмосун. Амин. Баарыбыздан ыраазы болсун. Ошол албетте а кишини айтпасак болбойт. Жогоруда Калеми Курч дегенден максат ошол киши болчу. Себеби устаздын шагирттеринен алгач бир жыйнак китеп жазган шагирти ошол киши, Акылдамыла. Себеби устаздын алдында аябай көп отурду, устаздан көп пайда алды, аябай көп кызмат кылып калды. Устаздын эң жакын жанында жүргөн шагирттеринен бириси. Анан Сапар деген дагы биздин бир группалаш балабыз бар. А киши дагы азыр бир кайрымдуулук фонддор менен иштешип, ошол жаатта көп эмгек кылып атат. Ал кишини айтпасак да болбойт. Ал киши дагы ушул сабактын башынан аягына чейин катышкан, устаздын илиминен көп пайдаланган балдардын бириси. Алла ыраазы болсун, иншалла. Алган илимиңиздерди берекелүү кылсын. Жараткан куттуу кылсын. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге сиздерден жараткан ыраазы болсун. Мындан кийинки да жашооңуздарда ийгиликтер көп болсун.
устазга эскерип бир Кур'ан окуп койсоңуз дуа кылсак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا رب العالمين. Оқылған Құрандан пайда болған сауаптарды ұстазымыз Шуақ ұстазға бағыштадық. Бұл пендеңде бұл жарық дүниеде біліп білбей қылған күнәлерін кешіріп, жатқан жайларын бейіш бақшаларынан қыл. Қабір азабыңдан, тозақ отыңдан сақта, сұрақтарын жеңіл қылып, бейішіңден орын бер. Бейіштегі даражаларын жоғары қыл. Бейішті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен, сахабалар менен, олиялар менен, ұлық инсандар менен бірге болуыны нәсіп қыл, я Раббил аламин. Артында қалған үй бүлесіне, бала шақасына бекемден солық бер, я Раббил аламин. Дайыма жақсы істерді жасап, ұстаздың артынан дуа қылып тұруыны нәсіп қыл, я Раббил аламин. Ва саллаллаху таала аля расулина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахматке, я Рабб. Алла разы болсын ұстаз, жаратқаным қабыл қылсын. Ушун менен эфирибиз аяктайт. Эфирдин аягында мен өз калемиме таандык ұстазға арналған бір кичинегеримди окуп койсом. Ұстазым баатыр эле, асыл сөз айтчу эле, тайманбас арыстандай, акылман айкөл эле. Багынтып нечен жүрөк, бал сөзүн айтчу эле. Башкалар окшошпогон, кулк мүнөз жакшысы эле. Баа жеткис белек болгон, кыргызга жөлөк болгон, чыныгы патриот. Ұстазым баатыр болгон. Жараткан тагдыры да баш ийбес айлаганча, Кудайым жолук турар бейиштин бакчасында. Кудайым жолук турар бейиштин бакчасында.